утуп атсаң эле баардыгы эле мен кылган болуп чыгат. Мен жардам, мен айткан мындай. Утулуп калсаң эч ким жок да. Акыркы учурда мындай биздин бокстун үмүт үзүлүп баштагандай болуп калганда, чын айтканда көрөрмандардан, боксчу өздөрү да кичинекей көздөрүндө оттор дагы жок болуп калгандай. Мен ойлогом өзү Олимпиадан дагы бирди алып мен киминди жаңыртам деген. Кышында суук эмеспи? Кышында суук, эч кандай суук болсо зал деле ошондой суук. Отопление 2003-жылдан бери жок бизде. Эң чыныгы чемпиондор ушундай жөнөкөй залдардан чыгат. Мындай залдарга өтө байлардын балдары деле келиши мүмкүн, бирок аз да. Карьера бүткөндөн маштурчу болуп калыш мүмкүнмүн деген имиш бар дейт. Чемпиондуктун тучокусу бул Олимпиадада. Ушул Олимпиада чемпион болсун деп маштурат да бүт тренер. Биздин балдарда дух жакшы да. Такан сабыршат. Акыры ушул чыдап, менет кылып, сабыр кылып калган ушу Мунарбек болду, ошончо 40 баланын ичинен. Мунарбек эртең турсам ошо туалет таза болуп атат. Бул рухтун дарысы ошо ажаткана тазалап жүрүп. Бул спортка, бизнес спортка. Спортка, бизнес спортка. Спортка. Ассаламу алейкум туугандар, менин атым Бексам Исналиев. Бул спорт хаб долбоору. Биз азыр Ордолуу Ош шаарында турабыз. Негизи эле азыркы учурда Оштун 2 жылдызы бар. Бул деген Сулайман Тоо артында турган жана Мунарбек Сейитбек уулу. Ооба, кыргыз спорттун азыркы учурдагы жүзү, жылдызы, деги эле мындай биздин чоң үмүт. Мунарбек кандай адам экен, кантип ойлонот экен, эмне ойлонот экен, ошол тууралуу бүгүн биз чыгарылыш жасадык. Биздин башкы каарманыбыз Олимпиада оюндарынын жылдызы Мунарбек Сейитбек уулу. Келиңиздер, видеону аягына чейин көрүп койгула, бизди колдоп койгула, комментарий, лайк баска. Бул нерсе бизге өтө маанилүү. Анда эмесе, кеттик. Който изат. Жана бар го, кош келиң менин Ош шаарыма деген. Ошону окуйчу, пожалуйста, обязательно. Hoş gel menin o şarma Oz değil menin gök çayında Şilekeyin kuyulat bozduğuna Şarımın yaşı 3020 Bul menin şarım dostum gel çıgamın dostum Ошо Мунарды Меган Асагай ошо маштырган залды көрөлү деп келдик да. Анан сыртынан карасаң мындай жөнөкөй эле кичинекейликтен карасаңызчы. Ош Азия деген зал экен. Кичинекей эле биякта ошо кикбоксинг, бокс, Меган Асагай өзү кикбоксинг, бокс боюнча чемпион Кыргызстан. Мындай жөнөкөй да, максималдуу түрдө жөнөкөй. Кыршасың да, эски эле кадимкидей эле жанагы кыржа, кадимкидей эле шиперден жазылган деп коет го. Болду, ушул эле. Башка эчтеке кереги жок. Көрдүңөрбү? Жанагы илеген каражаттар, условия деп атпайбызбы? Көрдүңөрбү? Көп учурда ал шылтоо экен да. Көп учурда адамдын өзүнүн макта болгон каалоосу, ошол ишине болгон мамилеси, ошол нерсе чечип коет экен да. Анан сөзсүз түрдө ошол агайдын сага болгон ошол салымы да эң чоң маанеге. Мына чын эле суктанып турам, ушундай залдан чыгат балдар депчи. Айтып коет эмеспи жанакы самый настоящий чемпионы выходят из подвалов деп. Ушул биздин зал. Ушул жерде иштейбиз көп жылдан бери. Мындай кичинекей эле чакалындай зал экен. Кичинекей бул. Кичинекей мындай залда чаканыраак. Жана кайсы жылы салынган бул зал? Эски эле. Бул зал Союз малында салынган. Союз малынан бери эле иштеп келет. Ошо сыртын карасак, кикбокстин жазуусу 90-жылдыкта эле эски. Бул эски жазуу. Ошо карасак. Илгери биринчи уш карате болгон. Ушстанда анан 2008 официально бокс болду да. Ага чейин көптөгөн немелер катышкан да. Единоборство залы да. Ошо кайсы жыл бокска өттү? 2008 өттү. Ога чейин деле чыкчу элек, бирок 2008 мен бокска ишке кирип, ошондон кийин уже бокска өтүп кеттик биз. Келгилес. Жүрү. Бисмилла. Бирок сырты кичинекей болмой ичи чоң эле экен, э? Ичи чоң, кадимкидей чоң. Чоң ушул жерде иштеп келе атабыз көп жылдардан бери. Жакшы. Өзүнүн ринги да бар экен. Рингти жасаганбыз, Өзүңүз кылдыңызбы рингти дагы? Рингте ар кимден спонсорлор табып, жардам сурап жасаганбыз. Могу чехолдордун, учениктер менен чогуу ортодон тыйын жыйнап жасап, залды ушинтип эле жасап келе атабыз учениктер менен. Жакшы. Эмне пландар барбы? Жакынкыда мындай замандаштырып, мындай башкача кылып же ушундай кылган чыгыш керек экенби чемпиондор? Жок, мен ойлойм, канчалык баягындай укмуш кылган сайын болбой калат го. Ушул зал деле Кудайга шүгүр, бирок бир аз кичине
ремонт иштери бар эми. Бизге эң башкысы бул отоплениябыз жок. Кышында эшикте кандай суук болсо, залдын ичи да ошондой суук болот да. Ушу бизге отопление болсо аябай жакшы болмок. Сиз өзүңүз деле кикбоксинг, бокс боюнча чемпион болдуңуз. Ушул залдан баштагансыз өзүңүз деле? Ушул жерде 96 келгенмин бул жака. 96-жылы. Мен төрөлгөн жыл экен да, Мунарбек төрөлгөн жыл экен. Бизде бул жерде Тагай Омуржанов деген агай иштейт эле ошол малда. Өзүм ошол агайым. Ошол малда келген. Ал малда уже шарт вообще жок эле. Грушалар мындай жок. Эки груша целый 40-30 балага. Эки мешок бар эле, опилкасы бар эле алдагы. Ортолорунда тешилип калган, урган сайын опилка чачырат. Ушундай немеде өскөнбүз анан. Эки бөлүнүп бир жагы ушсаң да эмелер болуп, бир жагы кикбоксингде болгонбу? Бир болгон. Бир жылы кик ушсан да болгон биринчи. Биринчи карате до болгон, анан ушсан да, анан кикбокс, анан акырында бокс болду. Бул залдан ушу көп эле чыккан менин оюмча. Аябай көп чыккан. Бул ушу залды ушул баякында алган бизге ачып неме алган ошол генерал Курсан Саттаровичтин эмгеги чоң да бул жер. Асан ошонун мына такталарды жасап ушу залды основать эткен да. Основать этип анан кийин бизге калтырып таштап кеткен да. Мен бокс көптөн бери кызып, атам да бокспен кызык, анан мен өзгөчө толкундандым да. Ошо Олимпиадага биздин бала барды, буга чейин Токиого барбай калды бир бала болсо жок. 2006 Риого бир эркин барды, алда отуруп койду, анан кийин ошо мындай чын айтканда биздин бокс ушундай болду турбайбы деп туруп калды да, баарыбыз эле ушундай туруп калдык. Анан кийин мунар барганда сүйүндүк аябайчы. Анан бир жагынан сетке чыккандан кийин мындай толкунданып кеттик да. Ой, бул өтө эле татаал. Татаал сеткадан чыкты. Өтө татаал болуп кетти. Аябай татаал. Сиз өзүңүз сетканы көргөндө кандай болдуңуз? Өзүм сетканы көргөндө бирок негедир ушул Мунарга ишеним болгон, себеби өтө 20 жылдык бул стаж жөндөн келбей, опыт, огромный багаж Мунарда, ушундай опыттуу бала көргөнбүз, бирок Аллах колдоду. Аллах колдоп ушул жеңишке жеткири да. Көп азыр өнөтпөй, ошол Олимпиада учурунда бул күмүш алгандан кийин баары мына сенсация. Менин оюмча, сенсация эле эмес чоңчу, анткени Мунар дүйнөнүн 3-чү месяцын алган. Призер мира. Демек призер мира болгондон кийин бул деген дүйнөнүн топуна кирет да. Дүйнөнүн тобуна кирет, анан кийин баргандан кийин бул өтө эле мондай чоң сенсация эмес мен үчүн. Баратканда эле ойлогонбуз, буюрса жана Руслан Тембаев да айттыр ошо. Буюрса жок дегенде кол алат деп айткан да. Бизде да ошондой ишеним болгон. Минимум бул коло медаль алып келет деп ниет кылганбыз, баягы ишенгенбиз балага. Ошол коло эмес күмүш болду да. Кудайга шүгүр. Чында өтө чоң майрам болду. Анан кийин сиз өзүңүз дагы ар бир беттешин көрүп аттык. Сиз көргөнүңүз дагы мындай оор болуш керек экен, муну жактан алыстырып мындай караш. Эми мени бир гана ушул мага окшоп балдарды нолдон өстүрүп, ушундай деңгээлге жеткирген агайлар түшүнсө керек. Аябай мындай баякындай переживать этесиң да балдаргачы. Машыгуулар башталып калды азыр? Жок, машыгуулар болуп атат. Азыр бүгүн тренировка кечкурун да бизде. Ошо кечкурун балдар жакшы келип атат. Мунардын артынан дагы өсүп келаткан балдар аябай көп. Кудай буйрса, ошол балдардан да үмүт кылабыз ушул келечекте Азия, дүйнө, Олимпиада чемпиондору болот деген ишеничтебиз. Бул жакшы болду, Иминжанов деген балаңыз жакшы келди. Аябай көп. Иминжанов, Азизбек, бул жерде Мухаммад Кадыр бар, кече Дети Азин уткан. Балдар көп. Санай берсең аябай көп. Мурун эле ушу канча 2016 эле, 17 эле сизден ушу интервью алып, ошондо айткансыз да, эсимде да, тиги Мунарына буйрса чыгып атат, жаштар толтура бизде дегенде элдер деле мындай көп мындай көңүл бурган эмес ошондочу. Азыр эле айтсаңыз көбү деле ойлошу мүмкүн, ким болот экен алар депчи. Кудай буйрса ошол ортодон чыгып атып ишенесиз. Кудай буйрса, ошол Мунар деле бул ийгиликке жете электе интервьюларда айтып жүрөм постоянно. Ушу Мунардан дагы балдар бар чыгат, ушу Олимпиадан ута турган, медаль ала турган деп. Кудай буйрса эми кийинкисинде дагы аз айтып атабыз. Насип болсун ошол. Балдар дагы чыгып алса экен. Эми агай, сиз эми барбай калдыңыз деп түшүнүктүү, бул жөнүндө көп нерсе айтылды, көп нерсе сиз да айттыңыз, ага токтолбой эле коелу. Бирок ошол Олимпиада учурунда Үмөт Кыдыралиев, Данияр Төлөгөнұлы ошолор менен байланышып турдуңузбу балким? Байланышып турдум, Данияр ака менен сүйлөшүп аттык. Сүйлөшүп байланышып турдук. Беттештердин алдарында мындай тактиканы чогуу балким түзгөнсүздөр. Жок, тактиканы ал киши менен түзбөдүк. Биз тактиканы Мунардын өзүнө айтып аттык. Телефон менен ал киши менен бир эки жолу байланыштык. Телефондон, WhatsApp'тан, видеовызовдон сүйлөшүп. Кандай кеңеш сурап аттыш керек өзү деле? Жок, кеңеш эмес, эми ортодогу бири-бирибизди куттуктап, баягы агайыны катары мамилебиз жакшы да. Жакшы ошол бири-бирибизди куттуктап, ушундай деп. Бул тарыхта эми болуп аткандай баарысы эле сүйүнүп турган деген. Баардыгы сүйүнөт, ал киши деле, биз деле бүт Кыргызстан сүйүндү ошого. Кудайга шүгүр.
Мен салттардын ээсимин. Мен кыялдардын ээсимин. Мен өз тилимдин ээсимин. Мен өз тарыхымдын ээсимин. Kia, movement that inspires. А бирок Мунарбек менен сиз ошо беттеш, ар бир беттештин алдында сүйлөшүп турдуңар, э? Ооба. Ар бир беттештин алдында эми алиги Мунарбек вес таштаганда постоянно чала берген. Билем да Мунарбекти алиги чала берсең, алиги салмак таштап атканда сүйлөгүң да келбей калат да, чын ошого баланы кыйнабайын деп WhatsApp'тан жазып коюп аттым. Бүт окуп атты, өзү дагы мындай акылдуу бала да, айтканды точно аткарат. Негизи ошо Мунарбек ошону айтып атты, мага эң оор эле ошо салмак болот да, беттештерим өтө оор жок деп. Бул рингте мындай көрүнгөн эмес, рингтен сырткарыда бир соперниги бар да, мунардын бул салмак куу деген. Ошол салмагын таштайт, аябай салмак. Мен бул Мунар 63 килограммдан таштайт да, 57 6 килограмм, ошого Мунарбектин эркине аябай баа берем да. Мындай кээ бирки адамдар чыдабайт да мындай салмак кууганычы. Аябай мындай баа бере турган бала да өзү. Канчадан чөт ал негизи? Өзүнүн веси канча? 63 кило. 63төн, э? 57ге 6 килограмм таштайт. Бирок мындай көп ошону түшүнбөйт. Мындай ошо мелдеш алдынан бир жолу кууп коет, болду эмес. Бокста ошо ар бир мелдеш алдынан ар бир мелдеш 57-00 чыгыш керек, или ага жетпеш керек. Бакта лимит жок да, ар бир. Лимит 57-50 болдуң, тараза 50-100 болдуң, сразу диске кеттиң уже. Ошон үчүн эки тараза коюп коет, биринчи прикидышный барып көрөсүң, жасадың, официальный таразага келесиң. Ал жерге келгенде уже ашып кетти, сразу кетирет. Вес өтө бай. Шанс бербей кайра дагы бир жолу бир саат. Себеби бул жака тараза коюп койгон да, ошол жерден көрүп даяр кылып келишиң керек. Ал жерде ашты сразу четтетип коет мелдештерден. Азыр кандай болот сиздин ошол күнүңүз, жашооңуз баягыдан кичине өзгөрсө керек канча да көңүл бурулуп дегендей. Эми көңүл бурултат, мурдагыдай эле Кудайга шүгүр иштеп атабыз, ушул Аллах насип кылып ушул шаардан дагы үйлүү болдук, үйүбүз бар. Анан ошо кадимкидей эле ишибизди жасап атабыз, балдар менен иштеп, ушу элдин балдарын маштырып, алдыда мына жаңы ийгиликтерге жетишебиз деп план түзүп иштеп атабыз азыр. Бирок ошол убакта сезилсе керек, кадимкидей мына соц тармактарда, интернетте көп өтө мындай чоң резонанс болду да, элдер жазып, Бегенасага барыш керек болчу, Бегенасага барыш керек болчу деп көп айтты, келди, мен көрдүм, атайын келип атышты сизге, агай деп сизди колдоп, мына ошол учурда кандай мындай сезимдер, кандай реакция болду ошого сизге өзүңүзгө? Элдер ушундай колдоп аткандачы? Мен чындыгында ойлогон эмесмин, мындай нерсе болуп кетет да. Баягы видеонун тарыхын деле айтып бердим башка интервьюларда. Ушундай болуп, резонанс болуп кетти эми. Элдерге, кыргыз элибизге рахмат, бирок ушундай кезде бүт жагынан колдоп коет экен ушул кыргызстандыктарга, кыргыз элибизге чоң рахмат. Бүт жагынан жок дегенде жакшы сөздөрүн айтып, аябай мындай морально дух берип атышты да көбү. Зал өзү сиз айттыңыз, столовый болуп дейсиңерби? Илгери ушул укканбыз, ушул 70 жылдары столовый болгон экен. Бияктан входдор болчу экен. Входдор болчу. Азыр намаз кылган жер, Азыр ошол намазкана ушундай болуп калган. Анан кийин карате болуп, анан ошол ушсанда кикбокс, анан бокс болуп калды. Сиз жанагы ошол 2000-жылдары дүйнө жүзүндө дүң болуп турган кикбоксинг, баары кикбоксинг болуп, ошол Воиновдун чыгарган балдары, Воиновдун балдары популярдуу кезинде ошондо кикбоксинг эткен турасыңар, ошондо. Ошондо дагы ушсандан уже кикбокс популярдуу болгондо көп боксерлор оштогулар деле кикбокске өтүп кетишкен ошол маалда. Это ошол 2004-кө чейин болду да. 4 жыл
популярный болуп турду. Бирок сиз карьераңызды өтө эрте жыйынтыктадыңыз, 19 жашыңызда. Биз эрте жыйынтыктадык. Өзү ошол 9 жашымда баштап, анан 19 жашымда жыйынтыктаган туру келди. Не себеп болуп калды? Себеби бул жерде балдарым иштеп калды, анан бул жерде агай жок. Агайлар кетип анан бак рахматулла шеригиз экөөбүз бул жерде маштырып калдык да балдарды. Ошого али маштыргандан кийин нерв берип кетип чарчап каласыз, тренировкага да убакыт болбой калат да. Ошого тренерский ишке толугу менен өтүп кеткен. Жакшы, мына Мунарбекке келип калдым. Ассалам алейкум. Алейкум, келдиң да кандай? Ассалам алейкум. Кандай сарс келип аласыздар? Насылсыздар? Кандай каласыз? Өзүңүз келип каласыздар. Ошо залыңызга келип алдык буюрса. Ошол Мунарбекти залганда экен деп Бекнас агай ошол кичинекейизден бери сизди маштырыптыр, ушул залды чоңойду дейт. Анан бир көрсөтүп бербейсизби залдычы? Мушкерлерге булчундарын, дене булчундарын чындай турган биздин качалкабыз заманбап болбосо да, Кудайга шүгүр ушул жерде иштеп, булчундарын байкалышат, чыңдашат. Физика зерчүү буякында эмес. Мына гриф бар, мына ошол грифти билбейм, канчада жыл иштеген гриф мына. Шыркап. Мына өзүң сиз темирге кандайсыз негизи? Көп ошондой баягы залда жакшы болуп калган темирге көп жок да мындай. Биз деле ошо темирге анча жокпуз, ошо гриф ыргытып кичине агай берген көнүгүүлөрдү аткарып турабыз. Көп темир көтөрбөй эмесичи. Бир сизге эң жакшы взрывной реакцияга взрывной кошуп жакшы экен да? Ошо гриф ыргытабыз основной. А мында төшкө, башка булчундарга? Жок, аяктарга. Жаксыздар. Жок. Бирок залда ошо көбү мындай кээ бияка кирип кетет көбүнчөсү, Сиз жакта экенсиз деме. Ошондой да. Негизи ошо айтып өтмөсүзбү жанагы, негизи эң чыныгы чемпиондор ушундай жөнөкөй залдардан чыгат деп, жана крутой залдар көп го бизде, шаарда көп, Ошто деле көп болуш керек. Бирок настоящий чемпиондор агай менен да сүрүштүк мынакей. Мына ушундай жөнөкөй, гуржаста тытылып калган залдардан чыгат деп. Тура, аягы дагы бар. Неге дегенде мындай залдарга өтө байлардын балдары деле келиши мүмкүн, бирок аз да. Мисалга мындай жерде мен чыгышым керек, аракет кылам деген балдар келет да көбүнчө. Ошо орто жашаган ушундай үй-бүлөлөр келет да көбүнчө. Бай болуп жашагандар эми ошо жакшыраак жерге бергиси келет да балдарын, условиясы бар, кыйналбасын деп. Бирок мындай жакшы агайлар балким ушундай залдарда катылып тургандар, Жакшы агайлар бар. Агайга дагы рахмат. Ушинтип ушул жерде ушунча жылдан бери мээнет кылат агай дагы. Ошого. Сиз өзүңүз да акырындан уже баштаптсыз, машыктырып, биякта Бекнас агайга шерик болуп дегенде. Ооба. Тренер болуп уже 2 жылдан өтүп калды. Балдарыңыз барбы өзүңүздүн азыр маштырып калган? Балдарым бар эле. Чыгып алчу да акырындан. Ошо балдарым бар болчу башында. Азыр эми мен өзүм сборныйда болгон себептен агайда да. Агай өзүнө алды. Кышында суук эмеспи? Кышында суук, эч кандай суук болсо зал деле ошондой суук. Отопление 2003-жылдан бери эле жок бизде. Илгертеден. Ошол жылдык системасы оңдолбосо жакшы болмок балдарга өздөрүнүн. Бирок буюрса деп атабызбы мындай? Кудай буйрса, демөчүлөр чыгпаса, ондой жүзүнө. Буюрса. Пол деле канча жылдан бери амаштырып элек? Полду бизден ушу залда основать эткен Асанов Курсан Саттар 97-жылы такта басып берген. 97-жылы. Ошо бойдон 97-жылы келген да бул такталар басылган. Ошо чейин жер эле бул, жерде машык. Бирок ушу бокста эми самый идеальный ушул материал деп ойлойм демечи. Ооба, ушул. Амартатсак да жакшы эмне? Дем алса да керек да бул баякында. Ушунча жылдан бери турат, бир жакшына чирибей дегендей. Ташкент. Машык учуру болуп атканда намаз окуп келип калса, асырдын убакыты ушундай го да. Шам убакыты токтотуп туруп, Намаз окуп чыгып анан улан төрөбүз да. Улан төрөсүздөр. Бияк намаз кылабыз. Баягы иши. Шакир окуйбуз, балдар толот ичинде. Ашып калгандар экинчи жамаат болуп киришип окушат да. Эсте 2 жамаат окуп кеткенсиздерди, демек, Ооба.
батпай калганда ошондой болот. Мына балдарда көбү ушу намаз окугандар болуш керек э? Ооба, көпчүлүгү эле окуйт залда. Азыр жаштар дагы жакшы бүт эле намаз окуп калышты го. Алланын өкмүнөн азыр. Шүгүр ошол. Негизи биз могу эмен байкадык да. Беген асагыдан сурап болду эмес. Негизи мурунку биздин ошо спортчуларчы мындай башкачараак болчу да, мындай бандитке окшогон, мындай тентегирээк болуптур да. Анан азыркылар башкача. Беген асагай. Жөндөй сиз айтып бербейсизби? Мурунку муундагы биздин ошо агаларчы, спортчулар мындай тентегирээк сыяктуу болчу да ошол убактачы. Азыркылар расар мынарга окшогон, анан кийин ошонун кийинки муундагылар мындай токтообураак, мындай сабырдуулураак беришкен да, мындай мүнөздөрү ушундай болуп. Бул эмнеден улам болгон деп ойлойсуз? Мурункулары деле жакшы болгон, мурун деле жакшы болгон, азыр деле жакшы. Эми адам өзүнөн да ол воспитаниясынан кандай окружениеде жүрөт, жанында достору ким дегендей, ошол адам өзүнөн. Анан адам бул ондогон дин да, ошол. Оларбек жөнүндө айтып атасыздар, постоянно дин менен жакшы такып адамдар менен жүргөн үчүн өзү да ошондой, ошо жакшы адамдардын жакшылыктары жуккан да. Мунарбек айтып калды, өзү дагычы, мен кичинекей кезинде тентегирээк болчу экенмин, шогураак болчу экенмин, ата энем да ошондой айтты деп. Жаңы келген эсиңизде, Мунарбек кандай эле ошо? Мунарбек энергичный бала эле, аябай мындай темпераментный, ушул тез, шамдагай. Айтып атам ушу бир айда эле мынерде келген 5-6 ай машыккан балдар менен тең-метең байкандай боло баштаган да. Машы өтө мындай тыкан бала эле да, мындай тез басып байкандай кылган. Атка жеңген тайгачак дегендей болуп. Хотто ошондой. Сиз өзүңүз эсиңизде биринчи ошо агай менен таанышканыңыз, агай сизге кандай көрүндү эле? Көп учурда мындай агайлар мындай сүрдүү болот го мындай. Сизге Беген асагай кандай көрүндү эле биринчи? Мага жакшы эле көрүнгөн деп элестетем да. Мен эми кичине болчумун ал малда эми биринчи келгенде агайга келип мындай адамдын өзүнүн ушундай баягындай түшүнүгү болот го, ошон себептен дагы калып калдык деп ойлойм да. Көп учурда ушул эмне маршруттурчу кылынып калат экен да. Эми маршруттурчу бир төрмөс кылып койсо, балага жакпай калса, бала характер болсо кетип калат экен да мындайчы. Сизге демек жакшы мындай кылган турган мамиле. Ооба. Агайдын эмеси бизге эми топ келет да бири-бирибизге характерлер. Ошондо Мунарбек келгенде 40 баладай келген дейт да, ушу классташтары жанында болуп, ошонун арасынан мындай канча баланы көрдүңүз эле, ушулардан чыкчудай деп. Ушул Мунарбек менен окуган классташтар аябай көп келген, ушу 30-40 бала. Ар кандай бир жылдары ташташкан эми шартка байланыштуу. Өзүнүн достору мисалы Айбек Мирзакулов бир 10 жыл, 11 жыл машыкты. Болотбеков дагы Марат деген бала республикаларды утуп атышты. Бирок акыры ушул чыдап, мээнет кылып, сабыр кылып калган ушу Мунарбек болду, ошончо 40 баланын ичинен. Анан сабыр кылып мындай аракет кылды эле. Акырында азыр үзүрүн көрүп, Аллахым жакшы жеңиштерге жеткирди. Ысык сууна чыдап деген. Чыдады, аябай чыдады. Күч. Ар бир сокку бул кемчиликсиздикке карай кадам. Ар бир сокку бул ичтен сыртка чыгууга умтулган оп. Эркиндик, ар бир ритм бул сенин күчүң. Ар бир кадам бул импульстун бийи, күчтүн бийи. Бул сенин учуруң. Эрктүүлүк, ар бир ыкма бул сенин жеңишиң. Ар бир көз ирмем сени күчтүүрүк экениңди көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк. Чокуда турганда сен өзүңдү күчтүү сезесиң. Nitro Fresh сага күч кубат кайтарат. Бул жаңы дам, сергектик, ал ар бир клетканы жандандырат. Nitro Fresh бул дайыма сени менен болгон кубат. Nitro Fresh сергектикти демал, жаңы күчтөрдү демал. Балдар көп калгандай, азыр эле мынакей. Балдар көп, балдар. Убагында тиги Бегалиев менен Түмөнбаев 2008-жылы күрөштөн медаль алганда кадимкидей эле ошо күрөш залдары толуп баштады эле. Азыр эми Ошто көрсө ошо бокс залдары акырын толуп баштагандай сыяктуу көрүнүп атабыз. Бир эле Ошто эмес, бүт Кыргызстан боюнча толуп атат деген ойдомун менчи. Негизи эле ошол бир адам көп нерсе окуп экен да, ушундай спортто жеке спортто. Мунарбек ушул жеңиши менен көптөгөн мына жаш балдардын жүрөгүндө өчүп аткан шамын жандырды десем жаңылышпайм да. Ушул биз дагы чыксак болот экен деп азыр бүт Кыргызстан боюнча бокска кызыккан балдар аябай көп болсо керек. Биздин бокс чынын айтканда мына ошол Беген асагай көп учурда, акыркы учурда мындай биздин бокстун үмүт үзүлүп баштагандай болуп калган да. Чын айтканда көрөрмандардан, боксчу өздөрү дагы кичинемде көздөрүндө оттору дагы жок болуп калгандай да. Анткени тилекке каршы Олимпиадага да барбай калды, Токиого да барбай калышты. Анан кийин
Мунарга чейин мындай ушу Азат Усеналиев алыптыр жанагы биринчи жанагы Азия чемпионатынын чоңдор арасында 2013 алды. Андан кийин ошол балдар азайып, андан кийин акыркы учурда кайра көбөйүп баштады да. Ошол учурдун баарын чыдап, монда келгенде кандай жыл оор болду. Мен анткени 2016-жылы 17 эсимде да, мен өзүм кандидаттар болуп, Мунарды алып келип алып, эмеге КТРК спортубуз алып барганбыз. Кабыл кожом колдоп алып келип, Халыков менен Шопоковду финал менен баргам да. Ошондо эле көргөндө эле бар болчу да балдардачы. Ошондо кандай эле сизде үмүт шамы ушул менин оюмча бир гана спортчудан анан кийин агайларда өспөгөндөй. Эми любой агай баланы маштырганда ушул эң чемпиондуктун туу чокусу бул Олимпиада да. Ушул Олимпиада чемпион болсун деп маштырат да бүт тренер. Үмүт, конечно, үмүт болот да. Үмүтсүз бир гана шайтан дегенде үмүт менен маштырып жүргөнбүз. Дагы артында мунардын инилери бул жерде залда резервдагы жакшы артында өсүп келаткан балдар. Кудайыбыз алардан дагы чыгат деген ишеничтебиз. По юношам эсимде да, ошол мунардын биринчи мелдештери болуп жанагы Азияда казак менен чыпалганыбыз. Ошондо мындай жеңген эле беттешти эле алып койшподу беле. Ошондолор биз бокста чын айтканда бокста көп болот да. Ошондо учулар менен кездешкенде ай аттың ушул керек беле деген сыяктуулар болуп калат. Мен ойлойм ошол учурлар кайрадан бизге жакшы эле болгон экен, күч болгон экен да. Адам такшалып, чыңалып пышыйт экен да ошондой немелерге кабылса окуяларга. Ошондой учурларда өзүң окуучуңузга кандай сөздөр айтчыңыз эле оор болуш керек. Эми бул бала да сиз бул катары бала эми кантсе дагы ошондой шагын сындырып койгондо оор да. Эми Мунарбек мындай мисалы уткан жерде белбей кыз бул баягындай болот. Көп чөгүп кетпейт. Ар бир нерсени мындай трезво мындай кылып анализ кылып өзү да ушул ишенип жүргөн постоянно илгери машыккандан бери ушул Олимпиаданы утабыз деп ниет кылып жүргөн. Анан утканда дагы баягындай сүйүнүп кетпейт, утулса да чөгүп кетпейт да. Ушул характери менен дагы себепчи болду характери да ушул жеңишке жетишине. Бул жана Руслан Төмөнбаев агабыз бир айтып калыптыр жана ошол Мунарбек эмнеге ошол баштала элек айтыптыр да, ошол менин оюмча Мунарбек жок дегенде кол алат. Эмнеге деп сураганда, эми мун баландай жүрөгү ток сыяктуу көрүнөт дейт да. Олимпиадада ушундай урдат деп да. Ушундай урдат, жүрөгү ток, мондай алдын жуттундар эмес, мондай мен тытынгандар эмес, ток урдат деп. Ошо кандай кошуласызбы? Кошулабыз. Эми алар деле өзү Олимпиадага катышып профессиональный баягы немелер, күрөшчүлөр. Сырттан деле көрүнүп калат. Эми Мунарбек бул кече келген бала эмес да, 5 жыл, 10 жыл машык. Мунарбек 20 жылдык стажы бар бала бул. Кудай буйрса дагы ниетибиз, үмүтүбүз бар, алдыда дагы чоң жеңиштерге жетишет деген ишеничтебиз. Могу залда азыр дагы кайсы балдар бар ошол Мунардын аркасында келаткан, чоң коюсуздар, реклама катары кылып. Ушул Мунарбек өзүнүн агасынын опытын алып постоянно Мунарбек иштеп жүргөн балдар бар, инилери бар. Айтсаң аябай көп да. Көп. Мисалы Иминжан Нурсаид, Азизбек уулу Баяман, Мухаммед Кадыр, молодеждор өсүп келет, юношолор. Мунарбек өзү деле младший юношадан баштап бүт возраст өтүп чыккан да, юнош тутуп, младший юнош тутуп, молодежь тутуп, ар биринен поэтапно кеткен да. Кээ бирки балдар юношко чыгып или молодежь чыгып сразу мужикке өтөт го, бул бүт стадия тепкичтерди басып өттү да. Ар бир юноштун сборунда жүрдү, молодеждун сборунда жүрдү, мужиктердин сборунда жүрдү, чоңдордун ошентип такшалып мына акырында жараткан Аллах ушундай жеңиш менен сыйлады Сейитбек Мунарбекти. Мунарбек өзү да мындай айтып калды да, ошол маштыруучу болсом деле мындай планда бар балким депчи, мындай аз айта элек мен толук ким болом деп, бирок ошо карьера бүткөндөн кийин маштыруучу болуп калыш мүмкүнмүн деген имиш бар дейт да. Анан кийин сиз өзүңүз Мунарбекти ушу маштыруучу катары көрөсүзбү? Конечно көрөм. Мунарбек менен бир-эки жолу жаныма секундандыктагы болуп чыккан. Бул аябай күчтүү маштыруучу чыгат будан, эгерде маштыруучу болсо, буйрса. Аябай мындай балага керектүү нерселерди точно айта билет да. Себеби өзү дагы мына мушкер го, мындай эмгек сиңирген спорт чебери болду, Кудай буйрса. Ошого будан күчтүү өзүнө окшош мушкерлер чыгат деген ишеничтебиз, үмүттөбүз. Мунарбек өзүңүз ушул агайдан балким ошо маштыруучулук ошо кесипте эмнени алам деп ойлойсуздар? Агайдын бир барбы жөндөмдөрү, ошо качество деп коесуз? Агайдыкы качестволор айтсак көп да. Бир жагынан ошо балага жакшы мындай тарбия, жакшы мындай орусча айтканда дух дейт го, ушундай беришти агай билет. Мисалга ошолорун алсак, анан дагы айта берсе өтө көп да агайдыкычы. Бирок
Эң главный спорт ошо экен да, балага мотивация берсе, тук берсе, бала алга карап кетет. Бирок канча дагы именно жанагы тренировочный процесстеги балким бир подсказкалары же конспекттери ошолор балким агайдык көбүрөөк жагат деп ошолорду аласыздар балким. Ооба, ал нерселерди өзүбүз менен балага беребиз да, баягы азыркы келип мындай кыл деп жарыя албайсыз да, анча-мынча баягындай тонкий моменттер болот да. Ошо Кудайым берсем болуп калсак, балдарыбыздан ошол нерселерди көрөсүздөр деген үмүттөбүз. Мындай берсе. Ушул залда элеби же балким бир зал ачып өзүңүзчө бир. Пока билбейм, ушул жерде эле тренер болуп жүргөм өзү. Ошо тренировка баштаганда сиз көргөнсүздөр да, ортодо болбой калды, бирок ошо баштаганда 1-2 жыл болуптур. Кандай болду? Кандай эле машык турчу эле өзү? Өтө мындай. Убагында ушул даже эрте келип, ушу келсем өзүнүн сменасы бар. Эрте 2 бала болобу, 3 бала болобу сөзсүз келип тренировка өтөт эле да ошол балдар. Мазал балдар менде, балдар да өсүп калды. Өтө мындай тартиптүү тренер десем дагы жаңылышпайм. Эми менин билишимче азыр буюрса өкмөр кошуна болуп калыпсыздар, Үйгө кирдиңиздерби же жок азырча? Мен көчүп бардым. Мен 5-кабаттамын, Мунарбек 11-кабатта. Мен уже көчүп ошол жерде жашап атам. Мунарбек өзүнөн сураңыздар, өзү айтты. Биякта эле. Агайга кошуна болуп барайын деген азыр жокпу? Жок, просто азыр эми жаңы үйдөгүлөрдүн кызматын кылсын деп үйдөгүлөр менен. Бирок келечекте агайын жандар 20 жылдап жүргөндөн кийин эми дагы кошуна болду. Сонунда мыкты. Спорт бул энергия, күч жана ар бир кадамга болгон ишеним. Спорттогу деле дагы жашоодо алдыга түрткөн энергия өтө маанилүү. Мен унаам үчүн эң жакшысын тандайм. Бул Газпром нефтин күч майы. Бул май мага ошол ишенимдүү энергияны берип, унаамды жогорку эффективдүүлүктө сактайт. Сиз билишиңиз керек. Газпромдун күйүүчү майлары көп баскычтуу сапат көзөмөлүнөн өтөт. Ошондой эле Газпромдон Кыргызстандагы жалгыз заманбап лаборатория бар. Актонометрге окшогон шаймандар менен күйүүчү майдын сапаты текшерилет. Демек, бул жердеги коюлуучу май жогорку стандарттарга жооп берет. Сапарыбыз бир ылайыктуулук программа менен май коюу мурункудан дагы ылдам болду. Бир гана клик менен май коюп, бонустарга ээ болуп жана эң башкысы өзүңүздүн убактыңызды үнөмдөйсүз. Жана мунун баардыгы сиздин смартфонуңузда. Газпром нефть спорт энергиясы сыяктуу сиздин унааңызга күч берип, алдыңкы катарда болууга жардам берет. Мунар мырза, биз ошо Олимпиада оюндарын баарыбыз эле көрдүк. Сыймыктанып, суктанып, мындай буюрса жакшы болду аябай. Анан эми сиз уже бир 2-3 үнтө берип бересиз чоң эле. Анын баарын токтолбой эле коелу, бирок негизи мен өзүмө кызыктырган суроолор бар эле да Олимпиада боюнчачы. Мен эми буга чейин жанагы 1-2 круг, 2-круг, 3-круг баарын көрдүк. Финалда токтолгон керек да кичинечи. Абдумалик Халоковду баарыбыз эле билчүбүз, эми фаворит катары алып чыккан негизи эле. Бирок 2 раунд бергенден кийин 3-үчү раундда менин оюмча бир тийди сол колуңуз. Ошол чын эле тийдиби, анан кийин өзүңүз сездиңизби ушул жерден нокаутка кетчүдөбү дегенчи. Анткени мен ошо аппаратка карап мындай кадимкидей солуңуз тийгенден кийин артка тайсалып калды да кичинечи. Өзүңүз ушул убакытта сездиңизби? Ал нерселер сезилет. 3-үчү раундда 2 раунд кеткенден кийин 3-үчү раунд жыгытпаса бой берилбейт деп ошого болушунча аракет кылдым. Бирок ошо тийгениңиз чын эле тийдиңиз кадимкидей. Ал эле сездиңиз керек. Тийдим. Беттештен кийин Абдумалик менен сүйлөштүңүзбү? Анткени билем ошол жакын эле мындай каршылаш эмес эми, бирок мындай сүйлөшүп турасыздар да. Ооба, беттештен сүйлөшүп экөөбүз мындай кучакташып, бир туугандык мисалга баягы ким ла иляха иллаллах келмесин айтканда ал мусулман, бир тууган болот да. Ошого экөөбүз чыгып, жакшы сүйлөшүп, кучакташып, оюлорубузду айтып, ушундай болду, мындай болду деп ал экөөбүз илгертен таанышпыз, өзүңүз айттыңыз го. 2019 ушканбыз, ошондон бери эле жакшы мамиледебиз. Эми Аллах Таала кимдин тагдырына кайсы место жазган болсо ошону алдык. Ал бала дагы өзү жашоодо жакшы бала. Жакшы бала өзү? Жакшы бала, кичпейил, ака деп
Бирок мындай шоу кылдыңыз экөөңүз, анткени өтө мындай көзгө толумдуу беттеш болду да. Сиз өзүңүз токтоо болгон менен, бирок ринг учурунда мындай шоу кылганга аракет кылып кетесиз да. Колуңуздарды чырып алып, көп учурда колду көтөр дейсиз кадимгидейчи. Эми ал жакта дагы ар спортсмендин өзүнүн стили деп коет го, ушундай бар да. Ошо эми жакшы мындай кызыктуу мындай беттеш алып барышка аракет кылдык. Эми калганын эл өзү көрүп таразалайт да. Могу көп учурда биз байкадык ошо Олимпиада оюндар сиздер мындай кээбирки боксчулар бар го, мындай өзүнүн стили бар, ошо менен эле кетирет. Сиз ар кайсы беттеште, ар кайсы мушкерге мындай өзүнчө подход кылдыңыз. Жанагы эле ошол Жамал Харви менен беттешти байкадым да. Жамал Харви аябай сближение жакшы иштеп, ближний бой соңго калат, сиз ошол убакта мындай дистанцияны кармап качып иштеп салдыңыз да. Алмалик Халыков менен тескерисинче ал качып туруп алды да. Ошо ар кайсы беттешке ошо Жамал Харви менен ким коюп берди сизге ошол тактиканы? Сиз өзүңүз беттеште көрбөйт экенсиздер да, каршылаштардынчы менин билишимче. Мен көрбөйм. Агайлар көрөт экен, Агайлар көрөт, анан Данияр агай дагы ушундай иштесең жакшы болот дейт. Анан Бегенас агай айтып турат. Анан Улан агай айтып турат. Башка дагы байкелер бар, баары айтып турат. Бирок эң бардык нерсени кыла турган ал мушкер да. Мен көбүнчө атаандаштарды биринчи раундда изилдешке аракет кылам да. Ошо боюн көрбөйм деп айтам го. Биринчи раундда ал мисалга чыкканда атаандаштын удары кандай, кайсы нерсе жакшы кылат уже билине баштайт да. Мен ошо боксташып атып, ошо бокстун ичинде анализ кылып, анан ошого карап тактика түзүп кетишке аракет кылам да көбүнчө. Бирөө мисалга качса кулаш керек болот. Кулай берсе качыш керек болот мисалга. Бирөөнү катуу уруп токтотуп коюш керек болот, бирөөнү секинара уруп. Өзүнүн жолдору бар да эми. Аны баягы рингке чыгып жүргөн спортсмендер өздөрү билет деп ойлойм. Эмнеге дегенде бардыгына бир эле тактика өтө бербейт да. Өтө бербейт. Ошого. Бирок Жамал Харви токтоп калыптыр да, сиз ударыңыздан мындай корккон сыяктуу, бир-эки жолу кат тийгенден кийин кадимкидей токтоп калды да. Сездиңизби ошо өзүңүздө? Сездик. Анан эми чыгып туруп эле бир катуу урсак токтойт дегенбиз. Данияр агай дагы айткан, эми американецтер ушундай кичине коркогураак келет, эми чыгып ура бер деген, урдук, андан кийин токтоду да. Токтоду кадимкидей. Могу сетка башында белгилүү болгондон кийин түшүнүктүү калды да, оор сеткага түшүп калдык деп. Анан кийин эми Куба ошо бокстун мекени катары билебиз, Андан кийин Америка бокстун дагы бир мекени, мына кесипкөй бокс мекени да. Анан кийин болгар ал деле кубинец экен да. Бүт эле Куба менен Америка. Буга чейин карасам, изилдеп чыктым сиздин весте. Бүт эле ошо чемпиондор Советский Союз болуптур, анан кийин Куба, Казакстан убагында бекзат алган, Анан кийин Альберт Батыргазиев бурукусунда болду. Анан өзбек, кыргыз, австралиец эч качан медаль алып турду ошо вестечи. Бул весте ошо сенсация болуп кетти, чын айтканда ошо үчөө алып койгон, анткени кубинец албай калды, американец албай калды. Сеткаңызды көргөндө кандай болдуңуз негизи өзүңүз? Мен карап биздин ошо спорт серепчилер көрүп алып, мунар оорулап калды окшойт деп калышты да. Мен бирок эми дүйнөнүн коло байгесин ээсине билбейм. Баарына жегет деп койгом да. Эми андай бардыгынын эле оюнда болду да. Оор болду, чыгалабы, чыгалбайбы, канчамчылар чыгалбайт деле дешти, мисалга. Бирок мен дайым деле айтам, мен мыктымын десең, ал сеткаң жеңилби, оорбу айырмасы болбош керек да. Анда жеңил сеткада өтпөкчү эле мыкты боло берген ал мыктыга кирбейт да. Ошого көптөн бери айтам, кандай болбосун утуш керек, ошондо мыкты болосуң деп. Баягыда деле сетканы көрдүк. Аллах Таала тагдырга эмнени жазса ошо болот дедик. Жеңиш жазган экен, жеңип кеттик да. Болбосом биринчи раундда Куба мештеген 5-0 наракка кеткен бойчу. Анан экинчи раунд 3-2 мага келди, анан үчүнчү раунд 4-1 мага. Бизде да баягындай канап кетсе да канчамча да ачко эсептейт да. Биздики ачкого эсептелип, анан бой мага келди да. Ошого каттуу кыжалат болуп койсоң эле бардыгы ордуна түшүп калганда, мисалгачы, андан көрө өзүң билген нерсени рингде көрсөтсөң, анан ашчасын агайлар деле сен эмне кыла албадың дейт да. Утулуп калсаң деле колуңан келгенин кылдык. Биз колдон келгенин кылдык, Аллах Таала берди да. Могу буга чейин биз ушул сүйүүчүлөр арасында боксто айтып келебиз да, коррупция көп,
Анан кийин ошо керек бойлорду сатып ишет, берип ишет деп анан кийин могу кубинец менен биринчи раундтан кийин 5-0 берип салгандан кийин мындай ой пайда болду да, ушул эми бияктан да кубинецтерге берип коебу дегенчи. Анан кийин сиздерге айтып турабы ошо биринчи бүткөндөн кийин бирди алдык деп. Же бердик деп. Бул айтып берди дегенден кийин ошондо болду. Булар кайра эле. Жок, наоборот, темпти бериш керек деген ой болду. Туруп эле баштадык да. Көп учурда ошо биздикилер үстөмдүк менен жеңбесе бербей койчу да. Бирок буда мындай жакын болсо дагы биз жакка ооп кетипту да, болмачы. Ошо айтып атпаймынбы? Аллах Таала берсе эч ким ала албайт да. Ал жерде болсом сиз айткандай чындап эле оор болот да, алышчы. Бирок Аллах Таала биз жака жеңиш берген экен. Келип атты да. Кудайга шүгүр, сонун болду. Катуулар албадык. Бир дагы соперниктен катуулар албадым да мен. Жаракат жок. Жаракат жок. Эң башкысы. Эсен аман чыктык. Эң башкысы. Могу ошол Олимпиада учурунда маштуучулар көп болду, Анан өзбекстандык маштуучу, биздин маштуучулар дагы болду. Бияктан Беген Асагай, сиздин курчаган көп эле адам болду да. Анан тилекке каршы биздин соц тармактарды көп билбегендер эле, мулар жалгыз барыптыр, жалгыз эле барыптыр деп ошондой эле эчке туруп алды да, чынын айтканда. Анан кийин ошону карап, кадимкидей урушуп кирем, жалгыз барган жок ал. Агайлары бар, жанында 2 агай бар. Биякта Беген Асагай бар эми деп. Анан кийин ошол учурларды сиз уктуңузбу? Мен жалгыз айтып атат деп элдер. Мен көбүнчө интернетте отурбай калып аттым, кечиги угуп калып аттым ал нерселерди. Ал нерселер мага көп деле кандай десем, маанер ойносуз, ойлондурган жок да. Эмнеге дегенде аякта биз вескаен деткенде көп нерсени ойлонгубуз деле келбейт да, ачка болобуз. Ошо урушат турган күн эртераак келсе деп күтөбүз да. Келсе эле таразага түшөбүз, анан кийин каалагандай тамактанасыз да. Эң калганы ошо ой вести туура кылыш керек, анан тамактаныш керек, анан чыгып боксташыш керек деп эле. Көп нерсени ойлонсоңуз анда кыйналып каласыз да, чынына келгенде аяк бияка оюн кетип атып, рингке чыгып атканда алсырап каласың. Башты жөн эле толтурбай ар кайсы нерсе менен, бошотуп наоборот. Намаз убактыларында намаз окуп, аякта мечит бар экен, жакшы Францияда, мечитке барып келип. Городоктун ичинде же сыртына чыгасыңыз? Сыртына чыгып аттык. Өтө сонун болуп атты да. Данияр ага экөөбүз чыгып алып мечитке барабыз. Келебиз, тренировка болот, тренировкага чыгып машыгабыз. Вес ашыкчы болсо 2 маал машыгабыз, нормалыраак болсо 1 маал машыгабыз, ошентип анан күндөр жакшы өтүп атты, Кудайга шүгүр. Негизи бокста ошо эң маанилүү ошо салмакты кылыш да, негизичи көп ошону билбейт, бирок күрөштө 2 жолу вес кылсаң, биякта ошо ар беттештин алдында вес кылыш керексиң да. Буда кайсыл беттештин алдында оорураак болду ошо вести болуш? Бар эле болду. Ошо мына күнү деп айта албайм, баардык күнү өтө оор болуп атты да. Биринчи эң оору биринчи беттешке чыккан болот да. Ошого чейин алып келип, бир түшсө кийинкилер кичине оор болот, бирок түшөт да. Ошо биринчисине жеткичекти кыйын болуп кетет анча да. Эл жетиге түшүрүп туруп, анан кийин беттеш учуруна канча восстановление аласыз? Канча килограммга чейин аласыздар кайра? Мен 4-5 килограммга чейин алып аттым окшойт. Бойго ушундай 61-61,5 болуп чыгып аттым. Сиз өзүңүз весиңиз 63 деңиз, Өзүңүз жүргөн ардайым жүргөн? Ошондой болуп калат, 63-64. Анча адан эле көтөрүлүп калат. Бирок көбүнчө кармап жүрөбүз да, нормал. Түшүнүктүү. Ушул агайлардын арасынан ошол анан кийин үйдөлөр балким эң мындай сизге мындай эсте калган бир кеңеш кайсы болду ошо Олимпиадада? Болду ушундай учур? Могу кеңеш чынында таасир этти менин беттешиме деген. Мен бир жакын досум бар. Ошо ал айткан эми. Сенин досуң төмөн лошадка деп кояткан. Эч ким сени сезбейт, бирок сен утуп келесиң досум деген да. Бирок Аллах Таала мүмкүн ошондой эле болду. Ал досум менен дайыма сүйлөшкөндө айтып турат, досум сен мыктысың, сен колуңан келет, сен ушунчалык машыктың деп жакшы ой максаттарын айтып турат да. Агайлар деле андай сөздөрдү айтат. Эми агайлар айтам го, дайым агай айтат. Бул анча мынча да сырттагы дагы ушундай досторумун, байкелердин дагы кеңештери болот да. Таасирдүү. Мисалга ар бир учурда ар бир адамдын мындай себеп болуусу болуп калат да. Эң чоң себептери ушул агайлардыкы. Мисалга Беген Асагай, Данияр агай, Улан агайлар
главный старший тренерлер, анан өзүмдүн агайым. Адан сырткары бардык Кыргызстандагы агайлар өзүнүн ойлорун айтат. Ар адамга ушундай деп ойлойм мен, керектүүсүн алып, керек эмесин чыгарып кое берсе ага сөзсүз пайда боло берет. Ар бир адамдын, ар бир тренердин өзүнчө бир мыкты качествосу болот да. Ошолорду алганбыз, Кудайга шүгүр. Ар бир агай өзүнүн жакшы кеңештерин айткан, керектүү лапасын коюп берген. Анын баардыгын айтышка убакыт жетпейт, бирок өтө көп агайлардын дагы салымы өтө көп да. Мисалга биз аягай айтканда юношада жүрдүк, молодежьда жүрдүк, аякта да старший тренер болгон, главный тренер болгон агайлардын салымдары биякта чоң. Өзүбүздүн Турдалы Омаров агайдын дагы салымы өтө чоң. Адан сырткары деле жанагындай байкелер өзүнүн кичине тыйын жактан анча-мынча да мындай поддержка берип койгон жактары болот. Мисалга аз болсо деле керектүү моментте болуп калат да. Дайыма бирөө мындай спонсор болбосо дагы керектүү моментте болуп калганда ушу залдагы балдардын мен менен пара катуу иштеп бергени, алардын деле өзү билген кичине бир ойлорун айткан. Мен жашоодо ушундай болушунча адамдардын жакшы жагын карап үйрөнүшкө аракет кылам да. Айта берсе ушундай сөздөр көп да. Адан сырткары дагы байкелер, мисалга лицензия алып атканда деле финалга чыга турган күнү бир Айбек деген байке бар. Халал эт алып келип, биз ага чейин эт өзүбүз Кыргызстандан алып барганбыз да. Таиландтан ба? Таиландтан өзүбүз Кыргызстандан эт алып барып, шорпо кылып ичип, анан бойго чыгып атканбыз да. Анан полуфинал күнү шорпо жок болуп калганбы, ушундай жок болуп калды да. Анан ушундай жакшы тамактанбай калдың сен деп. Бир утулуп, экинчисинде утуп анан лицензия алгам да мен 6 бойдочу. Анан түнү менен көчөгө чыгып халал эт алып келген. Таиланд оорураак койдум табыш, Ооба, бирок мусулмандар дагы көп да Таиланддачы. Анан шириндиктерди алып келип ошентип себептер болгон да. Ар нерсеге, ар учурда өзүнүн себептери болуп турат да. Негизи эле ушундай го, чоң спортточу мындай адам өзү эле чыга албайт да. Мындай үй салгандай урганда эле башына фундамент салынат, ушу беген асакай болгондой. Анан үстүнкүсүнө дагы бирөө куруп келип анан бирөө пайда болот да. Ооба да, ушундай болот. Ошого ушундай учурдан пайдаланып ошо баардыгына рахмат айтып кетмекчимин, бирок аттарын атай албай калсам капа болушпайт деп ойлойм да. Эмнеге дегенде эми баардыгы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардам берген да. Ошон үчүн капа болушпайт деп үмүттөнөм. Туура. Анан эми бул Олимпиада учурунда ошо балким сиз айтпайсызбы? Интернетке кирген жоксуңар, бирок кантсе дагы биз башында мен сизге мурун эле кат алган болчумун Инстаграмдачы, анан кийин ошол убакта бир 20 миңдей, 20 миң азыраак болчу да. 4 миң болчу. 2,5 мен 4 миңди ошол жерде каттасың керек экен. Көп аягында карабаганга билбей калдым. Мен катталганда 4 миң болгон. Анан кийин бир учурда бир карасам эле 20 миң болуптур. Анан кийин эле 90 миң түгүндө өзүп атат. Азыр 100дөн ашып кетиптир да. Сиз өзүңүз сантакка карабайт экенсиз да. Негизичи сиз бир сүрөт кирсеңиз ал кетти да алдыгачы. Көп биякта баштады спорт өтүп. Биз коллегалар дагы бар. Буюрса мунар дальше кетсе 100 миңден ашат. Подписчиктер дечи. Сиз ушу Инстаграм менен колдонойн деген оюңуз барбы? Мындай башкаларга окшоп Инстаграмда реклама кылып деген сыяктуу. Эми ушундай кылсамбы деп ойлонуп атам. Азыр жашоо ушундай болуп калды го, соцсет менен адамдардын кабарлары дагы ошо тез соцсет менен кабарлар жетип атпайбы? Ооба. Эми буюрса иншалла кичине бошоп калсак, алар дагы өздөштүрөбүз. Му акыркы Кыргызстан чемпионатына катышкан жоксуздар, эми дүйнө чемпионатында медаль алган эмнеге катышмай элеңиз? Му келерки чемпионаттарга катышасыз деген оюңуз барбы же кандай болот? Эми аны агайлар айтат да, катышасың же катышпайсың деп. Агайлар айтканына карап биз ошо кандай чечим кылса даярбыз, кыла беребиз. Кыла бересиңер. Бирок өзүңүз кандай оюңуз? Катышкан туурараак болобу же катышпай эле балдарга шанс берип, алар өздөрү ушу мастер спорт толтуруп дегендей кыла берсинби? Ушундай кылса деле жакшы болот өзү. Балдар деле мастер спорт толтурушса, чыгышып. Анан көп учурда анча-мынча агайлар болот. Менин балам бул весте чемпион болгон, менин балам барсын дей беришет да. Ошого анча-мынча чыгыш керек болуп калат, анча-мынча чыкпаш керек болуп калат.
Айта берсе сөз көп да. Өзү спортто дагы өзүнүн ичинде өзүнчө баягындай интрига деп коет го. Ошолор болуп турат. Ансыз кайкармак эле экенсиз. Бирок сиздин вес өтө мындай эмне коет го, мындай конкурентный вес да. Кыргызстандын ичинде дагы Санжар бар, Сейди Акматов ошол дагы бар. Анан кийин дүйнө жүзүндө дагы ошол конкуренция өтө күч болуп атпайбы? Бирок мындай карасак, тарыхтарсак деле, тарыхта деле өтө оор болчу экен да. Буюрса Флойд Мейвезердин веси ошол билбесиңер, ошол весте убагында Олимпиадада 3-чү болуп калган, бирок ал карасак 3 болуп калыптыр дагы. Бирок кийин дүйнөнү дүңгүрөтүп салды да. Сиз өзүңүз айтып турсуңуз, мен кесипкөй бокска барбайм деп айтып турсуз да. Менин оюм мындай да, сиз эмнеге антип атасыз? Анткени кесипкөй бокс айланасы бүт акчанын айланасында турат да, чын айткандачы. Биздин ошол жанагы сүйүүчүлөр арасында бокс мындай Кыргызстан үчүн, мекен үчүн, желек үчүн болуп атпайбы? А кесипкөй бокс көп учурда эми акчанын айланасында, балким ошол үчүн да каалабайсыз кесипкөй боксту. Эми мен ойлойм, жашоодо эми акча биринчи орун болгондо баардык акча таап бактылуу болуп калат эле да. Бактылуу болгон акча эмес да. Аяка барсаңыз үй бүлөңүзгө убактыңыз болбой калат. Азыр эми үй бүлөгө убакыт бөлбөгөндөн кийин нарагы кыйын боло баштайт да. Азыр деле мен үй бүлөмө анча убакыт бөлө албай атам. Ушул учурда делечи. Чыныз. Аяк бияка жолугушуулар болуп, эми Кудай берсе булар деле убактынчалык нерселер. Бар бүткөндөн кийин убактыма, дос ярларыма, өзүмдүн динибизге көбүрөөк убакыт бөлсөм деген ниеттерим бар. Анан мен Кыргызстанга ошо патриот болгум келет да. Ошон үчүн башка жака дагы кичинемден деле андай возможностьтор болгон да, башка жака барып акча таап урушкан. Бирок мен Кыргызстаныбыздын желегин мындай көтөрсөм өзүмчө кубанам да. Эми желек көтөрүлүп атса, мен ойлогом өзү Олимпиадада бирди алып мен гимнди жаңыртам деген, бирок насиби ушундай экен. Экинчи орун. Мен финалга чыгып атканда да ушундай ой болгон, утуп мындай Кыргызстаныбыздын гимнин ошол жакта жаңыртам деп мындай өтө катуу настройдо чыккан өзү. Калганын өзүңүздөр көрдүңүздөр, бой болушунча аракет кылдым. Ооба. Сиз эми баарын кылдыңыз. Мен да агайдын да сөзүн угуп калдым. Агай айтты. Мен сурадым да, агай, эмнени туура эмес, бүт баарын туура кылды деди. Бүт баарын айтылгандай кылды, баарын туура эле кылды. Эми ушундай экен, бокс ушундай. Бирөө утат, бирөө жеңилет. Ушундай болуп калды. Мен ойлойм, ушундай, эгерде ушундай биз мамиле кылсак, бокска, спортко, бул эми сиз айттыңыз го, оюн депчи. Ушундай мамиле кылсак, мындай оңоюраак жашоо болот окшойт э. Өтө эле мындай татаалдаштырбайчы. Татаалдаштырып берсе адамдардын денеси баягындай укпай калат да. Бутуң иштебей калат, анча колуң иштебей, анча ойлоно албай каласың. Эми муну жеңил эле алыш керек. Эми чында оюн да бул спорт да. Спорттой кабыл алсак, Кыргызстандагы бизден кийинки Кудай берсе өсүп келаткан жаштар деле ошондой жеңилдер кабыл алса утуп кете беришет. Мисалы уруп коюш керек, жыгытып коюш керек. Чоң ареналарда жыгытып коюш өтө кыйын. Ал жакта ачкону алышты үйрөнүп алса эле өтө беришет Кудай берсе. Айрыкча сиздин весте 50 килограммда мындай такыр чур салгандар көп көрбөйсүң го. Оор вестерде болушу мүмкүн, бирок сиздин весте ойнош керек да. Оор весте деле кыйын да, чоң аренада. Атак мындай Ошто же Бишкекте бир жерлерде бизнес дегенибиз менен бизнесте деле урсаң кетет да. Просто аяктарды тийгизбейт да. Эмнеге дегенде алар бүт даяр барган да. Лицензия алыш өзү кандай кыйын болду. Кыйындарды утуп барып анан алып атышпайбы баардыгычы. Аяка барып алып анан жыгылып калбайт да. Ошол эми бул спортту сырттан көргөндөр жеңил ойлошу мүмкүн, бирок чын-чынына келгенде биякта өтө чоң менет, өтө мындай курбанчылык деп коет. Өтө көп нерсени бул убактысын досторуна берген убактысын залга берет. Үй бүлөсүнө берген убактысын залга берет. Ошентип анан келет да. Бардык жака баягы бир адам 2 ат мине албайт дегендей. Жумуш мисалы акчасы жок болсо дагы залга келет. Жумуш кылып залга барсаң да бирөөсүн тандабаса ал эч нерседен чыкпай калат да. Ошондой чоң нерселерди таштап ушинтип аракет кылган себептен чоң спортсмендер чыгат да. Болсо бизде деле чемпион болгон спортсмендер сурасаңыз, только зал кылгандар да. Жумуш кылып жүргөндөр чыгышы мүмкүн, бирок Кыргызстандын деңгээлинен ары кетиши болбойт. Бүт толугу менен кириш керек да чоң спортто.
Анан буга чейин ошол бизде бокс негизи тарыхы аябай эле бай да негизичи. Буга чейин Назаров, Курнявкалар, анан кийин ошол Райымкулов дагы Олимпиадага барды, ада да болбой калды. Чирек финалдан ары чыкпай калды. Эми эң жакшы жеткендик ошо Райымкуловду коптурду да Алмаз Бекенович. Андан кийин чоң үмүт болуп ошо Азат Үсүналиев байкебиз дагы аябай чоң үмүт болгон. Эми биз билебиз ошол учурда канча деген беттештерин берип коет да, тиги каршылыктарын берип коет. Анан кийин бир учурда жана Олимпиадага барат барбайт көбүттөн кийин Карло Паллан бар кылбадыбы, тиги филиппинец жерип салышты. Мындай биздин боксчулар өтө мындай татаал жолду өтүп келгендей болду да. Ошо Азат байке өтө мыкты болчу. Биз өзүбүз да чоң сборныйлар жүрдүк. Чынында эле канча бойлорун ала албай калдык да. Кыргызстан утат. Ошого эми биз билбейм, эми барт нерсем Алладан болуп, тагдырында жок болуп барбай калды. Бирок барса менин оюмча бир алмак деген сыяктуу болуп турат ошо. Ал просто баягындай биринчи эле ушундай өзбек, казак, же болбосо баягы Индия, Мемин деген дүйнөнүн мыкты мушкерлерине түшүп калып атты да. Мындайыраак болсо кыйласын утмак да. Кыйласын утуп деле койду да. Өтө көбүн утtu да. Кайсы мелдешке барбасын чемпион болуп келчү да. Ошо Азия мирге барганда эле баягындай мындай күчтүү балдар болуп калчу да. Анан анда деле утса деле наракка баягындай федерациясы күчтүү болуп калабы же билбейм, ошентип наракка кетип калчу да бойлору. Ушундайлар көп болду. Азыркы жана Өмүрбек Бекжигит уулу, Нурадин, Өмүрбек канча эми 2-3 беттешин билем, мында жөн эле берип койгон. Американскийге бирди берип коюшту. Эми ошол учурда боксчулар кандай болду болот, мен ошол түшүнбөйм да. Утуп атасың, жеңдиң деп ойлойсуң, турасың, колуң көтөрөт деп, анан тиги берип койсо кандай боласың негизи? Өзүң кантип кармаш керек ошол учурда балким. Эми өз чынында кыйын эле болот, бирок Алладан болду деп билсеңиз, ал жеңил эле болот да. Эми ким шүгүр кылып, сабыр кылса Аллах Таала сөзсүз берет. Ал балдар өтө мыкты. Өмүрбекти Италияда билсеңиз ала турган жерден Түрккө кетип калды боючу. Эми Өмүрбек дагы молодец, мындай өзүн жакшы кармады. Ичиңе баары ызаланасың. Бирок тагдыр да ушундай экен да, Өмүрбек молодец, жакшы өзүн алып жүрөт да. Биз ошо жакынкы арада ким дагы мындай бир сизге окшоп бир тебет деп ойлойсуздар? Ошол Өмүрбек, Нурадин, балким дагы Амантур дагы жакшы чыкчудай бала экен да негизи. Амантур жакшы бала. Эми кийинки Олимпиадага ушуна Санжар дагы барып калышы ыктымал бар. Неге дегенде Санжар дагы мыкты. Жакшы. Кийин ошо Алмаз дагы чемпион Азия болду молодежьда. Азыр Амантур, анан башка дагы мыкты балдар бар. Эми айтсаң баардыгынын атын айткым келет. Баардыгы мыкты. Тарымпат жарым. Ошондой болуп калбасын деп. Чындыгында баардыгы мыкты бизде. Эмнеге дегенде мен көрөм, ушундай эле Казакстан, Өзбекстан мушкерлери чыкса, биздикин балдардын андай басагал ура албайт да. Биздики менен ровный бойлор болот көбүнчө. Даже биздикте уруп койгон эле учурлар болот, наракка кетип калат да. Биздин балдарда дух жакшы да, до конца урушат. Көп бойлорду көрсөңүз керек, биздикилер куулап жүрүп эле утулуп калат да, уруп жүрүп. Артынан кулап жүрөт. Өмүрбектик ушундай го стили бар, салаш керек, чүрүш керек деп атып эле отуруп калат. Деги түшүнбөйсүң эмне боло берип койшоп атат. Ушундай. Ушу биздин бокс мындай сүйчү арасында бокс такыр мындай жүрөк толбойт да, мындай ушу утса да берип коет деп мындай такыр эле ишенбейсиң да. Эми Кудай буйрса бизге беришет деп ишенем да. Неге дегенде уже авторитет бар деген. Тааный башташты. Ошого азыр эми биздин федерацияларыбыз дагы жакшы иштей баштаган да. Жакшы иштеп атышат ошого. Эми Кудай буйрса биздикилерге жеңиштер сөзсүз келет. Тиги Олимпиада оюндары учурунда бул Алмазбек Райымкулов агайыбыз айтып калды да. Олимпиадага барганда көп нерсе ошол рингде эмес, сырт жагында чечилип калат экен депчи. Тиги федерация президенти бара калып, тиги айта калып, буга айта калып, мону сүйлөшүп атып эле бирдеке кылып чечилип калат экен да. Бу да биздин ошол президент федерациялар ошол жакта жүргөн да, көргөн анан алар дагы мындай сүйлөшүп атышты, сиз үчүн тарт кылат. Мындай таза кылгыла деген сыяктуу сөздөр болдубу я? Ооба, аракеттер жакшы болду. Камчыбек Кыдыршаевич өзү
мындай жардам болуп атты. Сиз эски жакка барып аттыбы өзү? Жок, мисалга биздин Үмбөт агайга ушундай карап коюңуздар деп жакшы мындай поддержкаларды берип атты да. Анан өзүнүн дагы президент Үмбөт Кыдыралиев агай барып атты, көрдүңүздөр. Биз менен чогуу жүрдү ошакта. Андан сырткары ушу Националдык олимпийский комитеттин директору дагы Садыр байкебиз дагы ошакта жүрүп, мындай бүт спортторду жакшы карап атышты да. Анан мурункудан караганда азыр бизде каражат жагынан дагы жакшы болуп калган да. Мурун бир мелдешке барыш үчүн 13 вес болсо, ошонун бир 6-7 же 4-5 эле мамлекет төлөп берип, калганы засой счет барышы да. Азыр бардык вестер мамлекеттин атынан барып атат. Ошондой эле ошо ажо башыбыз бизди мындай спорт жака деги эле спорт эмес, бардык жагына өтө жакшы мындай көңүл буруп келатат. Өзүңүздөр да көрүп атасыздар, мындай жылыштарды көрүп атасыздар бардыгын. Мен бирок көптөн бери сборныйдамын, азыркыдай кароо мурундар анча болгон эмес, азыр жакшы болуп жатат. Витаминизация жакшы, спортчулар караган, анан башка мамлекеттерде сборлор аз болчу да мурун. Деги эле болбой деле калган учурлар болот. Азыр мисалга биз былтыр Францияда сбордо жүрдүк, кийин Өзбекстан, Казакстан мисалга тынбай эле чыгып атабыз да за граница. Ошо Кудай буюрса биздин кийинки муунга шарттар жакшы түзүлүп атат. Кудай буюрса бизден чыгат да. Чыгат Кудай буюрса. Ооба, анткени буга чейин ушу көлдөн эле чыкпай эле биз спорт өтчү эмеспи? Карасак эле көлдө эле бүт эле көлдө болчу, андан кийин акыркы учурда карасак ушу Парижде, Францияда ушу сбор өткөндө кадимкидей жүрөк сүйүнөт да, мында бизде ушундай көңүл бурулуп аткан турбайбы? Андан кийин тиги сборныйдын залдагы ремонт болду, Спартакта ремонт болду, залдар салынып атат. Мындай кадимкидей бокска көңүл бурулуп, бокс өнүп аткандай бар негизи көрүнүш. Сиз байкадыңызбы ошону негизи? Ошончо айтпайм азыр. Бизге мындай түрткү жакшы болот да, поддержкачы. Ошого мындай түрткү болгондо бала дагы мындай стимул пайда болот экен да. Азыр мисалга көрдүңүздөр, өзүңүздөр эле кече жакында кандай сыйлыктарды берди да бизге. Эми кийинки муундагылар мен да калам дейт да. Эми будан кийинкиси биздикинен дагы жогору болот сыйлыктарчы. Ошого мен ишенем, сөзсүз чыгат деп Кудай буюрса. Мыктылар. Чын айтыш керек негизи. Жакшы деп мыкты айтыш керек негизи. Мен бакты койгондой эмесмин, чын айтайын. Чын андай эмес. Бирок чынында уну акыркы олимпиададан биз көрдүк. Эми катышкандар мынчалык сыйлык алган эмес. Медаль алгандар алчу сыйлык, бирок катышып келгендер алып атпайбы бияктачы. 500 миң алды, машинадан алышты. Анан жакынкы кече күнү биздин ошо эркин күрөш боюнча жаш балдар алып келишти медальдерди, алтын медальдар үчөөнө тең канча 600 миңден акча беришти. Президент тозуп алды. Демек, мындай чынында спорт азыр эми мындай албаш керекпиз да, спортко жакшы эле көңүл бурулуп. Ооба да. Ажы башыбыз мисалга ар бир спортсменди кабыл алып, өзү сыйлыктарын берип атат да. Бул эмне деген жетишкендик? Мен деген мындай кандай десем, мындай нерсе мурун болгон эмес да. Ойлобойсуң да? Караңыз, ушундай мамлекетке күйүп атканы жерде көрүнүп турат да. Ого. Бисмилла. Бул жана президент подарок эткен. Ашына экен да. Сейитбек уулу Мунарбек. Бокс боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу. 10 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Ремень таап алып сөзсүз. Бир жолу эмен тартканбыз. Азамат Байматов байкеме интервью тартканбыз, машинасында баратып. Байматов таанысыздар бар, футболист бар го. Тартсак анан агай байкебиз ремень такпай уруп баратканда комментарийде бар, мына ремень такпайт экен булар деп. Мен дайым тагып жүрөм бул эме да. Өзүң коопсуздугуң да, түнчүрүп. Анан Көнүп калдыңызбы машинага? Бул атама бердиң дедиңиз, э? Көптөр мине бербей ыраазы. Мен машинаны хадия кылдым.
İşte. Sürekli çıkıyoruz. Kişideki yollar gel. Gel. Hadi. Ya mınaki. Yıldız boyu bulup soğuk eken mi? Hadi. Rahmat de. Baktınız. Hoppa. Baktınız. Сүрөткө көп түшүп, элдер кадимкидей мындай көңүл бурган аркача калыш керек элдер көп болуп. Көнүп калдыңызбы? Жакшы, көнүп калдык. Биринчи ошо күндөрү башкача болуш керек мындай, көнбөй мындайга. Басып койсоңуз жакшы болот да. Кайсына? Басып коюптур. Мынар мен билишимче өзүңүз дагы убагында ошо такси иштеттиз, э? Таксовать этип. Шону уктук. Чындыкпы, ошолой? Не машина эле ада? Да. Fit бар эле, кийин Мерс болгон. Toyota Yaris деген. Малытрашкалары? Кийин Matiz бензин болуш керек. Ошонун баарына жакын арада болгон да мындай 2-3 жыл мурун эле. Ушундайбы? Ошо 4-5 жыл мурун. 5 болуп калды, э? Андан кийин Аллах Таала ошондой ой салган, мен эмнеге такси кылышым керек дегенчи. Ошондой такси кылбай койгом да. Аллах Таала ушинтип ийгиликтерди берди. Бирок кантса дагы мындай көп учурда ийгиликтүү спортчулар башынан баштап эле ошондой жетишкендиктерге жетип, анан кийин ошо жылдыз болуп атпайбы? Анан кийин сиз эми мындай 28 жаш, эми спортто мындай уже тажрыйбасы токтоп калган убакытта сизге ушундай убакытта келди да. Демек мындай сиздин мындай уш көрүнүшүңүз мындай чоң мисал экен да. Болбой атса дагы мээнет кылыш керек, акыры келет деген, э? Кудай берсе келет. Бизде эле мындай болуп кетишин эч ким билбейт да алдын ала. Ошо да. Рахмат. Кире. Буйрса. Жакшы. Болот го дейм, болот. Ассалам алейкум. Биз ошо башында интервью алып сөшөлү деп ойлогонбуз, анан ошондо эми Ошто ошо чайканага отурушат, чайканадан тарталы деп мындай атмосфера калды экен. Сизден сурасак, андай жака көп барбайт экен, билбейт экен деп калдыңыз да. Досуңуз алып келиптир биякта ошо. Ошо досторум айткан жактарга чакырат, ошол жактарга барып чай ичебиз да көбүнчө. Көп өзүңүз мындай жоксуз. Эми азыр өзүм Ошто көп болбой калган себептен эми жакшы билбей калдым да. Анча келем, досторум биректерге барып ичебиз. Беркинде аш мындай жерден мындай тамак заказ кылып атат да, беркинде только аш жасаган жерлер болот да. Килограммдап ошондой жерге чакырат, ошондо барабыз да. Түшүнүктүү. Эми эң актуалдуу темалардан сөзүп койду эле. Ошол менде 90 жыл болот. 95-тер менен окугам сизге окшоп элечи. Анан кийин ошо биздин поколение эмнегедир көп ошол нерсеге көп көңүл бурбай, анан жакында эле болуп калды да, ошо үйлөндүкчү. Биз дагы ошо быйыл үйлөндүк. Кудайга шүгүр. Сиз дагы жакында үйлөнүптүрсүз. Кандай болот үйлөнүш? Мен үчүн эме болду мындай. Башка дүйнөгө түшкөндөй эле болуп калдым да. Ушундай турбай көрсө жакшы болот депчи. Башкача маанилер пайда болуп, башкача мындай көнүмүш адабатта көдүмүш нерселер башкача көрүнүп баштады да мен үчүнчү. Сизге кандай болот? Мен аны сезе албай атат окшойм пока азыр. Өзүм бошобой. Бирок үйлөнүп жашоо жакшы экен өзүчү. Негизи бойдок жүрсөң иманың жарымы дейт да. Үйлөнгөндө толук болот дейт да. Ошого үйлөнсөң көңүлүң ток болот экен, кийимиң таза. Ошого эми сиз айткан нерселерге кошулам өзү. Жакшы жактары көп экен да. Көбүрөөк, э? Жана өкүнгө, үйлөнбөй өкүнгүчө үйлөнүп алып өкүнгөн жакшы экен да. Ошондой экенби? Жакшы жактары көп. Анан мен да үйлөнөрдүн алдында ошол дамбаларды, устаздарды сөздөрүн көп окуп калдым. Максат ажы айтыптыр да. Үйлөнөрдүн алдында эки нерсесин кароо керектир.
кыздын мүнөзүн карагыла, иманын карага деп тур да. Сиз ошол жубайыңызды карап өткөндө эмнени карадыңыз эле? Ошо динин карагабыз да. Дин менен жашайм деген аракетин. Эң башкы ошол болгон турбайт эмек, бирок буга чейин тааныш белеңиз? Мен үйлөнөрдү таанышасыз да эми. Ооба, түшүнүктүү. Биздики мындай калды, мендикичи. Биздики интервью мындай да, мен түшүндүрүп коеюн. Бир гана интервью эмес, сиз деле жооп бердим. Экөөбүз сүйлөшүп баарлашып эле, анан мен өзүм тажрыйбам мындай да. Келинчегимди 2 жолу көргөм. Анан бир жолу көрүп, жактырып, анан экинчи жолу көргөндөн кийин болду деп, үчүнчүдөн ошол үйлөнүп алдык да. Эки көрүп үйлөнүп алдык. Сүнөт кылып мындай. Сонун болуптур. Биз ушундай го. Ооба, негизи ушундай калды. Сиздики кандай болду ушта? Эми биздики деле ошо, сиздикине деле окшошураак, бирок эми мен мындай алыста көп жүрүп калганга, үйдөгүлөр өздөрү деле барып сөйкө салып келишкен да. Мен биякта болгон эмесмин, ал учурларда Казакстанда сбор болгон. Ошондой болуп алыста болгон себептен өзүм деле барган эмесмин. Баягы сөйкө салып калганчы. Демек, Олимпиадага чейин чечилип калган да баары. Олимпиадага чейин чечилди. Тагдыр ушундай экен, мен билбейм, азыр үйлөнбөй жүргөндөр деле мисалга ойлошу мүмкүн да, кантип үйлөнүп калам, кандай деп. Сиз деле ошентип ойлогосуз да, кандай болот, эмне болот, бирок Аллах Таала бардыгын жүк жүрмөй жараткан дейт, жолун тапканда өзү эле тез эле болуп кетет экен да. Буга чейин мен деле аракет кылып кыздар менен таанышып көргөм, чын айтсамчы, мен таанышып көрөсүң, анан кийин мактап коесуң да, үйдөгүлөр деле айтат, тааныштар да, үйлөнүш керек деп, мен 27-28 чыгып калдым деп. Бирок ушул жылдын алдында мен де мындай мактап койдум да, жок, мен антип мындай мактап койбойм, издебейм депчи. Мен болот, Алла жазганын көрөбүз дегенде өзү эле ушинтип эле келип калды да. Да, ушундай. Алла жазган өзү эле келип калат да. Кудайга шүгүр кылайлы. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип азыр үйлөнүп калдык да. Шүгүр кылыш керек көп. Эми мындан нары дагы Аллахтын жакшылыктарын бере берсин бардыгыбызга. Кандай күйөө алып атасыз? Кандай күйөө атасыз? Ошону билбейм да, өзүнөн сураш керек да. Сиз бака билбейсиз. Аялың кандай болот десе, аялың айтып бере аласың да, ал күйөөң кандай болот десе, аял өзү айтышы мүмкүн да. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Мен сурагам, менден кандай экен десем, эми аракет кылып атам, мен нааразы боло элек деп айтып атам да. Жакшы, аялым жакшы, кызматты жакшы кылып атат. Жакшы экен. Эми өзүм жөнүндө билбейм, эми аялым жөнүндө айтсам, ошо жакшы кызматын кылып, бардыгы Кудайга шүгүр жакшы болот. Биз азыр ошол залга барганда ХБК району да. Мен өзүм Оштон болгом, бирок Оштон байкелерим бар да, анан айтчы да, ошол ХБК эң эле криминалдуу район, эң эле тентектүү шахта депчи. Мен уккам да, чынын айтсам, анан кийин агайлар да айтып калат, сиз ошол райондо өстүңүз. Анан кийин ошол нерсе менен мындай кездештиңиз беле? Билбесеңиз дагы ошол нерсе менен кездешип, ошону көрдүңүз беле өзүңүз? Мен ушул жерде чоңойгондон кийин баардык нерсе көрүп, баардык нерсени ошо баардык нерсе көз алдыңызда болот да, эми өзүңүз ушул жерде чоңойсоңуз, досторуңуз ошол балдар. Ал нерселер эми жаштык кезде көргөнбүз да. Көргөнсүз деле. Анткени мен да токмокто өсүп калганмын, bizde de ошол криминал болуп, тентек өтө көп болгондо мен да бирок Кудайга шүгүр, аралашып такыр болуп кеткен жок, бирок достор дагы, классташтар дагы арасында бар эми тилекке каршычы. Бирок кантсе дагы кандай ойлойсуз, эмне каналып калды ошол жакка кирбегенден? Тарбиябы, атедин же болбосо ошо залга барып агайдан эме калдыбы? Бул жакта ошо баардык жагы да, ата-эненин тарбиясы, агайдын тарбиясы, мечитке барып, мечитте каттаганыбыз. Ошонун баардыгы себеп да. Жакшы. Сиз ошол ата-эненин колдоосу жөнүндө көп айтасыз да, негизичи. Анан мен оюмча спортту эң маанилүү нерсе да. Эгерде ата-эне мындай колдобосо, бала дагы башында мотивация кичине болот, бирок кийин мындай калып калат да, негизичи. Ошол ата-эненин колдогону канчалык маанилүү? Ошол жөнүндө айтып кетпейлиби? Ата-эненики өтө чоң роль ойнойт. Эмнеге дегенде үйгө барсаң эле сенен чыкпайт дей берсе, адам өзүн таштай берет. Эмнеге дегенде биз деле көрүп жүрөбүз, жакшы балдар мисалга ата-энеси
иште акча таап же болбосо сен болгон эмне келет эле сен мага муну кыл дей берип спорттон кетип калгандар дагы бар да. Ошого эми ата эне ишенип турса, агайым ишенип турса, анан ушундай чоң аренага чыкканда анан мамлекетиң ишенип турса, ал өтө чоң мындай адамга түрткү болот экен да. Ушундай болуп атса мен кантип ута албайм депчи. Заряд катары эмне? Ошого эң биринчи үй бүлө, үйдөгүлөр сага поддержкасын берип, жакшы сөздөрүн айтып турган болсо ал бала мындай көп нерседен дыжалат болбойт да. Эмнеге дегенде сен акча таппайсың, ушунча жыл жүрөсүң дей берсе, ал бала эми бияктагы багыты башка жака өзгөрөт да. Мен акча таап келишим керек экен депчи. Ошого мен дагы көбүнө айтам эми. Ал эмнеден болбосун, главный намазын калтырбасын дейм да. Мисалга ал жумуш жок калсын макул. Спорттон чыга албасын, бирок намазын калтырбасын дейм да. Неге дегенде Аллах Тааланын өкүмү намаз да. Намаз бейиштин ачкычы дейт. Ошого намаз эле болгон болсо бардыгы. Бул дүйнөдө кичине кыйналышы мүмкүн, бирок акырет түбөлүк бейиш болот да. Ошого мен өз үйүмдө деле айтчумун. Мисалга биринчи намаз болсо, спортсмен болбойбу айырмасы жок. Бактылуу боло берет. Ким жашоосун да дин болсо ал бактылуу болот. Неге дегенде биз көрүп атпайбызбы, канчалаган байлар бар, бирок бактысыз да. Үйүндө баягы уют жок. Тарабы? Үйүндө баягы бири-бирине болгон мындай сый урмат жок. Качан диндар болсоңуз сиз мейли бай болуңуз, кедей болуңуз айырмасы жок да, бактылуу боло берет. Эмнеге дегенде мисалга мен айылдарга барганда анча-мынча көрчүмүн да. Сырттан карасаң ичинде мисалга свет жанып турат, сырттан карасаң мындай жылуулук сезилет го. Бала чака ойнап жүргөн, бири-бири менен турабы? Анча-мынча заңгыраган үйлөрдү көрөсүз. Уют жок да. Мындай тартпайт да сизди ал жакачы, мындай муздак сымал мындай болот. Бирок дин менен жашаган чоң үйлөр деле бар, бирок барсаңыз мындай өзүнчө бир аны нуру бар, сезген адамдар сезет да, мындай жүрөккө жагымдуу болуп. Ошого жашоодо айтып атпайм, чемпион болосузбу, болбойсузбу айырмасы жок, бирок Алланын астында намазың да биринчи, Алланын өкүмүн аткарыш да. Ким Алланын өкүмүн аткарган болсо ал бардык нерсеге мындай каниет кыла алат да. Аллах Таала айтат, бир болот, менин калам бир болот, сенин калам менен дейт да, баары болот, менин калам дейт да. Аллах Тааланын каласы баары болот да. Ошого болушунча дин менен жашасак сөзсүз бактылуу болобуз. Мен чындап андай кепилдик берип айтам да. Ошого дин менен жашаш үчүн дагы кичине илим алыш керек. Ал эми баягы азыр биз эми жаштар окуйт да, бизге окшоп эми үй бүлөлүү болгондор окуй албашы мүмкүн, бирок ошо илимди канча болот десе, мечитке барат, амаллардан үйрөнөт, болбосо даватка чыгат, хотя бы ошол жакта мындай сизге керектүү илимди кичине болсо да үйрөнөсүз да. Эмнеге дегенде даватка чыкканда көп ойлойт, даватка барып келген адам алым болуп кетти деп ойлойт да. Андай эмес, чын-чынында андай эмес да. Даватка чыккан адамдар билет, аяка барсаң сен үй бүлөңө кайсы мамиле кыласың, кантип Куран окуйсуң, ошолорду да үйрөнөсүң да. Көп ойлойт, даватка чыгып келген адам бир кемчилик кетирген болсо, даватчылар баардык ушундай экен, же диндарлар ушундай экен, сакалчандар ушундай, же жолукчандар ушундай деп баягы сөздөр боло берет. Андай эмес. Дин таза, ошо адам кемчиликтүү да. Турабы, мисалга азыр менин кемчилигим бирөө көрүлсө, ал диндин кемчилиги эмес, ал менин кемчилигим да, чын-чынында. Көбү меникин көрөт да, диндарлардын баардыгы ушундай экен деп ойлойт да, андай эмес чынындачы. Ошого кичине илим алсак, биз ак кара адамды ажырата биле алат экенбиз да. Жашоодо мисалга өзүңүн досуңа кандай мамиле кылыш керек, байкеңе кандай, ата энеңе кандай, иниңе кандай, ошолорду үйрөнөт экенсиз. Экинчи, эми 30 пара Куранды жаттап алсаңыз, нур үстүнө нур, 5 даражаңыз болот. Бирок жок дегенде мына жашоонун хотя бы азыркы 5 убак намаздын,
үй бүлөк окумам менен үйрөнүш бул шарт да, сөзсүз да. Эмнеге дегенде илим десе баардыгы ошентип ойлойт да, мындай исламский деп эле мынтип кетти деп. Жок, илим бул баардыгы учурдун илими деген кандай десе, светофор бар да, туурабы? Кызылды өтүп кетсеңиз эмне болот? Штраф болот же бирөө менен түзүшөт. Ошо деле учурдун илими да. Туурабы? Ошолорду үйрөнүш керек. Ошого мындай биз өзүбүздү күндө оңдошко аракет кылсак, жашообуз дагы жакшы болот да Алланын өкүмү менен. Ошого мен дагы ошентип аракет кылып жүрөм, бирок оңолуп кеттим деген сөз эмес булчу. Баарыбыз ушинтип акырынан өлгө чейин оңолуш керек да ошондой. Ооба да. Ошого иншалла оңоло берсек, Кудай берсин. сөзсүз бактылуу болобуз да. Тамакка карай жатып, уста кыласың, сен сагыз. Агай. Тамакка. Жигиттер жол боласың. Тамак. Нурбек мырза, эми ушу 20 жылдан бери бокста жүргөндөн кийин демек бокстун өтө эле чоң фанат экенсиз да. Мындай сиз айткандайчы, фанат болуп каласыз да. Бокстун сүйгөн ишиңиз, жакшы көргөн ишиңиз. Бирок мындай карасам, сизде мындай башкаларга окшоп кумир туткан боксер жок экен сизде андай, Андай жок. Андай жок экен да. Бирок мындай бирөөнүн боксун карап, бирөөнүн стилин жактырган, башында ошол өтө кызык баштаганда болду беле? Делахояга окшогон, Гатти. Андай. Сиз бокс өзүңүз көрбөчүңүзбү мындай? Только боксты өзүңүз кыласыз, бирок көрбөйсүз. Кийин деле ошондой болду же? Кийин карап коюп турасызбы, Бибалдын бойлору, башкалардын бойлору? Эми азыр баягы Инстаграмга киргенде жакшы болуп калды го баягыдай. Жакшы моменттерин кыска. Аз көрүп, анча-мынча көрүп турам. Бирок көпчүлүгүн атын билбей. Ошондо өзүбүздүн Бибол байкеники деле чыгып калат, аны көрүп калабыз. Баягы мындай өзүбүзгө мындай тааныш адамдарды аттарын билебиз, анын көпчүлүгүн билбейм да. Бул кызыктуу экен, анткени көп боксерлор, спортчулар өзүнүн спортун аябай изилдешет го. Весте ким бар, анан ким чемпион, анан ким азыр ушот деп. Сиз демек атайлап отуруп, бүгүн ошо беттеш бар деп отуруп көрбөйсүз да, толук бойду. Андай жок, Бирок биздин өзүмдүн весимдеги соперниктердин андай аттарын билбесем дагы мындай билем. Жүзүнөн мындай. Эми алар баягындай турнирде жүргөндө бири-бирин көрүп каласың да. Так мындай изилдеп, телефонду ачып отуруп мындай карап көрбөйм да. Жакшы. Макул эми бир эме жөнүндө сөйлөшөлү, мына руханий жөнүндө сөйлөшөлү. Бул өтө маанилүү нерсе да, анткени бизди ошо жаштар көрөт, улуулар көрөт. Негизи бизге үлгү катары улуу адам эмес, жаш адам деле үлгү болуш мүмкүн да. Кичинекей бала деле бизге үлгү болуш мүмкүн. Анан сиз деле ойлойм, азыр көп ошо ата энеге, балким спортту чыртап салып кайра баштагандарга да үлгү болуп атасыз. Анан бир уктум да бир нерсеничи, жакын арада бир көлдө бир окуя болуптур да. Дос балаңыз айтты, бирөө айттыр. Мунарбек эртең менен турсам ошо туалет таза болуп атат. Анан кийин эмне туалет таза болуп атат десе, эми бул нагышты жеңиш үчүн негизи ушинтип биздин устаздар айтат эмес беле? Эгерде өзүңдү кыйын тесип баштасаң, же өзүңдү тарбиялагың келсе, барып мээлейсиз барып тазалап айтат го ошо туалеттерди. Бул кандай тарбия алса болот будан? Андай кылган иштер Алла үчүн болот, эми айтылбайт да. Ошо айтылбайт, бирок эми менин оюмча сиз айтсаңыз болот да мындай. Өзү чын-чынында колуңуз ооруса врачка барасыз. Ооба. Мисалы башыңыз ооруса, алардын бир дарыларды жазып берет, аларды ичесиз да. Дары-дармектерди. Анан бул рухтун дарысы ошо ажаткана тазалап жууш, анан кийин жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелип калган адамдар менен көп-көп жолугуп сүйлөшүп, адам ошондо өзүнө келет экен да, анан жаназаларга катышып, колдон келсе өткөн адамды жууп, мисалы өлгөн адамды жуугандагы адам ошондой тарбият болот да, эртең мен дагы өлүп калат экен депчи. Анан дамылдар айтат го, адамга эң чоң мотивация бул өлүм депчи. Өлүмдү эстеген адам жаман иш кылгысы келбейт. Ошого эми ар бир кесиптин өзүнүн окута турган жери бар да. Мисалы мен бокстон чыгышым үчүн бокс залына барам. Медиктер чыгыш үчүн медфакка барып окуйт. Мисалы ошондой эле ар десең кесиби бар, ошондой эле
адам оң болуш үчүн бул мечит экен да. Мечитке келсе, мечитте адам болуш тарбиясы ушакта болот экен да. Ошого эми мен дайым эле айтып жүрөм, ким эмне кесибин тандаган болсо, ошо кесибинде мыкты болсун да. Мусулман адам баардык жактан жакшы болуш керек да. Ошого эл үчүн, жер үчүн деп жакшы ниет кылып, биринчи Алла үчүн деп ниетин турласа, анан калганын ошентип элим, жерим деп турса, сөзсүз жакшылыктарга жете берет да. Акыретте эки көз тозоготуна күйбөйт дейт, бирөөсү эме мекен үчүн корккон көздөр, анан кийин Алла үчүн ыйлаган көздөр тозоготуна күйбөйт. Ошол эми ар бир ушу Кыргызстанда жашаган жаран өзүнүн мекенинде патриот болсо деп ошолор көпчүлүгү келиш үчүн ошо адамдар өзү ниет кылыш керек да. Биз бир адамды оңдой албайбыз да, бирок биз айтып кое алабыз да. Мындай кылса жакшы болот экен, мындай кылсаң жаман иш, бул жакшы иш деп жакшылыкка чакырып жамандыкты кайтарып коюшубуз керек да. Анча-мынчаларга мисалга айтып калсаң айтат да, эми бейишке чогуу кирели, бир туугандар менен да ниет кылып жүрөбүз десе, сен алып кире албайсың да бейишке дейт да. Чын биз алып кире албайбыз, бирок биз ошо чогуу кириштин жолун айтышыбыз мүмкүн да. Бир тууган намаз окусаң, Аллахтын өкүмүн аткарсаң, аты менен жакшы мамиле кылсаң, мамлекетин коргосоң, ушундай кылсаң сен бейишке киресиң депчи. Ошондой эле ар адамдын өзүнүн ою бар. Ошого бири-бирибизге эскертип турсак, может ошо ойлору башка жакка мындай жакшы көз караштар болобу деп ойлойбуз да. Неге дегенде жаш балдар тентек болуп жүргөн маалда бир багытка салып койсоң, ал жакшы жакка кетет экен да. Дагы бир жаман багытка салып койсоң, жаман жакка кете берет экен да. Ошо эскертип оңдорго пайда берет дейт, ошого биз эскертип коюп атабыз да. Анан ушундай эми ичиңде текеберчилик, жаман мүнөздөр көбөйүп кетип атканыбыз үчүн баары ажыткана жуу. Ошондой баягы кедей кембагалдар көп отур. Адам качан дүйнөдө өзүнөн ылдыйды караган болсо, шүгүр кылып эле жашоосу сонун боло берет. Качан өйдөн карай баштаганда да миллион болобу, миллиард болобу, ниеси болбосун, ал баягындай шүгүрсүз адам болуп калат да. Динге келгенде дайым айтып атам, ылдыйды эмес, жогоруну караш керек. Бул менен көбүрөөк сүрө жаттап алыптыр го, мен дагы жаттап алайын. Биздики эмне болду? Тетири болуп калган да. Динге келгенде бирөө намаз окубайт, мен окуп атам, шүгүр кылып калганда андай болбош керек. Чын-чынында алдыны караш керек. Дүйнөдө эмне болду? Бирөө машинасы сеникинен ылдыйраак, бирок аны карабайт да, өзү дагы машина карап, мен да ушундай алсам болот дейт да. Ошого адамдар кыйналып атат да азыркы күндө. Ошо Кудайым буйрса, эми ушинтип кичине билген нерселерди айтып атабыз, бирөөлөргө акыл үйрөтө албайбыз биз. Эми колдон келгенин айтып атабыз. Кудайым буйрса, эми бир адамдарга бир пайдасы тийген болсо, биз өтө сүйүнөбүз. Мен ушул негизи интервьюнун эң негизги бир суроо бар болчу да, мен ошол үчүн келгем негизи, башынан эле ошол үчүн келгем. Биз достор менен, ушу спортту сүйгөн биздин туугандар бар, достор, коллегалар менен сизди көрүп, өтө мындай чын айтканда эми суктанганбыз да, чын айтканда. Анан кийин бир суроо бар болчу да, ошо бүт сизди көрүп атабыз, Олимпиада бүттү, азыркы күнгө чейин сизди карап турабыз да, эмне болуп аткан, тияка чакырат, бияка чакырат, интервьюлар бар, тигиден белек, будан белек, эми элдин алдында турасыздар да, ошончо дагы мындай сизде мындай эме бар экен да, дүйнөгө байланбаган сыяктуу да, дүйнө кызыксыз сыяктуу да. Анан кийин ошо негизги суроо менде ошо болчу да, кантип биз өзүбүздүн маягыбызда ошол нерсени тарбиялаш керекпиз, дүйнөгө өзүбүздү байлабаш керекпиз. Кантип ошону үйрөнөбүз негизи адамдар? Негизи ошо айтып атпаймынбы? Бул дүйнө убактынчалык эле да. Миллионуң, миллиардтың барбы айырмасы жок. Ошого адамдын жүрөгүнө дүйнө кирип кетсе, дин чыгып кетет экен да. Дин кирсе, дүйнө чыгат экен. Ошого бул дүйнө убактынчалык 100 жыл жашайсыңбы, 26 жыл жашайсыңбы, баары бир мындай бул жашоодон кетишибизди билсек эле дүйнөгө кызыгыш азаят да. Эми туура акча баардыгына керек, бул муктаждык, бирок будан дагы керектүү нерсени биз унутуп коюп атабыз да, диндичи.
Az акчада бул жашоодо муктаждыгын күткөн менен дин менен жашасаң ахиретте муктаждыктан күтөт да. Аяктын азаптары азыркыдай эмес да. Бияктыкы мисалга кандай дейт? Азыр бирөөнү бир капаска камап коебу, же күндө бирөө келип ура береби? Ал биринчи, экинчи күнү кыйналат экен, кийин көнүгүчү адат болуп калат экен да. Токмок жей берсең акыры сезилбей эле калат экен да. Бирок ахиреттики андай эмес экен да, ахиретти күндөн күнгө азап каттылайт экен. Аны биз көрбөгөнбүз. Аны мындай тапсир деп коет. Чечмелегендер айтып берет, ушундай күндөн күнгө азап каттуу болот дейт. Аяктыгы Кудай сактасын да. Ошого бул жашоодо эле айтамын. Качан сиз динде жашасаңыз, динде келет. Siz emniyeni kulasanız uşağa jetpey etiriz yaşadı. Köpçülüğüyle bunu bilir. Emniyeden kalsan uşağa gelir de. Şoğan inşallah birinci ölçüde Allah'ın hüküm koysak da vardı o. Vardı o. Орыстарда bir söz var da, прошел огонь, воду и медные трубы деп коет да, медный трубы деген жанагы өзбектерде гана бар го, мына сурнай бар го. Ошолорду адам барган жак ошондой экен да. Сиз азыр чын айтканда барган жагыңызда ошондой болот да. Барган жагыңызда шаң, шөкөт, барган жагыңызда мындай чын айтканда мындай жылдыз катары элдер кабыл болот да. Сиз өзүңүз балким аны мындай каалап айтасыз, андай болгонгочу, анан кийин өзүңүз айтпай атасыз, бирок элдер сизди ушундай кабыл болот да. Элдер дагы келип сүрөткө чыгып атат, келип кандай да токтотуп, бир эжекке келип сүрөткө чыгып атат да. Ошол нерсе менен кантип көрүшүп атасыздар? Мындай кээ учурда айтат го спортчуларчы, чын айтканда ошо жылдыз оорусун ооруп кеткен. Кийин өзүм өзгөрдүм деп ак жол айткан өзүчү, ак жол айтат го. Мен жаш кезинде чынына жылдыз оорусун ооруп турмун. Бирок кийин ошол ага элер айтып атып, өзүмө келдим деп. Сиз ошол учурлар мындай, ошол нерсени кантип мындай өзүңүздү кармап, тарбиялап атасыз? Кандай сөздөр менен, кандай китептер менен, кандай дават менен балким? Аларды деле билбейм, мен мындай өзүмө сезилген деле жок да, жылдыз болуп кеттим. Азыр деле сезилбейт. Ошо Damlalardın, Ulu Baykeler'in kengeçleri menен, Ündөгүлөрдүн kengeçleri menен өзүм нерсе келет кетет деп айтканда, деп өзүңүздү кармайсыз да. Бардык нерсе убактынчалык да. Азыр биздин деле ушундай болуп аткан маалыбыз, бирок может бир ай, может бир жума, может бир жыл бул өсөт кетет да, ордубузга башка келет. Ошого ушул учурду татып жашап коеюн деп, кайсы учурда Алла менен ыраазы болот деген ой мени дайыма мындай ойлонтуп турат да. Мен азыр бул ишти кылсам Аллах Таала менен ыраазыбы, нараазыбы деп ойлойм дайымачы. Канча нерселерди кыла албай калып атам, жүрөгүм ооруйт, чын деген. Канча адамдар жардам сурап келип атат, мисалга бере албай калган учур болот, бере турган учур болот. Бирок жардамды дагы жакыныңан башта билгениңе бер дейт да. Канчалар мисалга үйгө келип калат, көчөдө же телефондо сурайт. Мен эми бардык нерсенин өзүнүн бере турган жерлери бар. Шарты бар, Шарты бар. Анан бербей калсам капа болушу мүмкүн экен, бирок Аллах Таала билип турат. Мен мурунку интервьюларымда айткам, мисалга муктаж адамга жардам бергим келет деп. Бирок муктаж адам кайсы десе бул жеген тамагы жок калган адам да. Чын муктаж адам ошо. Канчалар мисалга канчамда болот, үйүмдү салып берип кой, же дагы бир нерсени тургузуп берип кой, мынанча сом берип тур, мен бизнес кылып алайын, ошентишет. Мен аларга билбейм, бере алам, бере албаймбы, дамуулар бар, ошолордон сурап, Кудай буйрса жакшы жакка беришке аракет кылабыз. Анан бир сөзүңүздү уктум да, жанагы дин менен жүргөн адамга психолог деле кереги жок депчи. Анткени буга чейин олимпиадада бизде ушу диетолог жок, психолог жок деп жүрбөдүкпү. Андан кийин сиз ушуну айттыңыз. Анан бирок канча дагы 5 кол тең эмес да. Бизде учурда чын айтканда олимпиадада биз байкашыбызча көп нерсе ошодон экен да, психологиядан экен. Баары бирдей, 16 спортчу 16-дан бирдей эле негизичи. Бирок ошол ортодон кимиси маягы мындай бекемирээк, мээси ордунда, бүт ордунда ошол жеңип кетет экен да. Ошол нерсени кантип калыптандырса болот? Ошону кантип тарбияласа болот экен ошону? Психология деген нерсени. Ал нерсени деле жооп бердим. Бир анча-мынча адамга психолог керек болот. Анча-мынча адамга диетолог керек болот. Анча-мынча адамга жөн эле мотивация керек болот. Мен буга дагы жооп берип өткөндө айтып кеткем. Мен өзүмө ошо
психолог менен диетолог анча керек эмес. Кереги жок сизге. Окутуга. Анан башкалардын жашоосун билбей. Антсе болот, мынтсе болот деп акылдуу дагы боло албайм. Эмнеге дегенде өзүм эле билем да. Башка адам өзүн билет. Жакшы экен. Анан сиз ошол илимди алам деп атасыз, илимди алып атам деп атасыз, анан кийин илимди китептерин аласыз көбүнчөчү. Анан кандай китептерди окуйсуз, анан кандай китептерди сунуштайсыз негизи азыркы биздин жаштарга көп учурда. Мындай атын айтсаңыз келип атпаймы? Жаштарга сунушташым ошо биринчи пайгамбардын өмүр баянын окусун. Өмүр баянын. Анан сахабалардын өмүр баянын окусун. Анан ошолорду окуп алса, анан калганын өздөрү эле кайсысын окушту үйрөнүп кетишет. Сиз адам тышкары жанагы көркөм литератураны ушундайды окуйсузбу? Болуп калабы ушундай? Романдар, детективдер же жок. Диний багыттагы китептер бит эле? Машалла, жакшы экен. Анан өзүңүз айтып калдыңызчы, Кудай буйрса бир балким кийинби бир китеп жазам өзүм деп калдыңыз. Кудай буйрса ошо бир учуру келсе жазабыз. Өзүңүз тууралуу китеп болобу же өзү сиздин көз карашыңыз бокс жөнүндө же дүйнө жөнүндө? Өзүм анан бокс. Эми башка жагында эми аякты билгендер бар. Өзүнүн тармак боюнча кишилер. Жакында Чыңгыз Борбашев акебиз жазып турду да, ушу боксердер го. Айтты эле, өтө сонун чыгыптыр деп. Окуй элексиз? Жок, ошондо бир окуп көрүп анан ошого карап жыйынтык чыгарып, кандай жазса болот ошолорду. Эми ошого ылайыктуу адамдар менен биринчиси кеңешиш керек, кандай жазса болот. Жөн эле жазып коюш китеп деген жөн эле отуруп эле кетип атып мындай болду эле, уктап туруп мындай чалынып кетти мындай деп эле жаза албайсыз да. Алардын да кеңештерин алабыз, Кудайым санан. Жакшы. Анан негизи Кыргызстанда биздин поколение балким бизге чейинкилер 90-жылы төрөлүп калгандар өтө оор учур болуп калды да, чынын айтканда. Анан кийин жокчулукту да көргөндөр бар, барчылыкты көргөндөр бар. Анан кийин мен өзүм дагы өз убагында барып Россияга да иштеп келдим. Мурманскка барып, стройкада да иштеп келдим. Мен сизди окугам, сизде барып иштеп келиптир депчи. Анан ошол учурда бокс таштап барып келип, кайра келип, ушундай болуп калды да. Ошондой бокс таштаган эмесмин мен. Тек биякта жүрүп, бардыңыз да, бокс таштаган. Россияда дагы бокс менен машыкчымын да. Барчыңыз, э? Бокс ташталган эмес. Кайсы жакка барчыңар эле ошо? Эми атын билбейм, Москвадан эле. Бир метродо кыргыздардын залы бар эле, ошока барчумун. Бирок ошондо сиз билишиңиз беле, бул убактылуу нерсе. Мен акыртуу кайра бокска кайтам деп. Же ойлодуңуз беле, ошоктон болуп кетсе, балким ушул жактан эле калып эле иштейм деп. Жок, мен аяка иштейм деп деле барган эмесмин өзүчү. Ошондой болуп, бирок бокс менен эле чыгам деген оюм бар эле да. Аяктан элечи. Аяктан элеби? Негизи эмнеге бардыңыз эле анда иштегенге барбасаңыз? Сыр болсо. Мен ошо бирек себептер менен баргам да. Иштеп дагы көргөм, бирок иштей алган эмесмин. Кыргызстандан акча салдыргам, айттым аны дагычы. Квартираларын төлөй албай калып, үйдөгүлөр салып төлөп, ошондой убактар болгон. Иштейм деп аракет кылгам, бир документ чогултсаң, экинчи документ жетпейт. Ага эптеп калтыра деп коет го аякта. Бир күн кечке иштейсиң, ал документ алсаң, бул жабылып калды, бунусуна барайын десең, ошентип. Аллах Таала кадыр кылат да, аякта ишим болгон эмес да. Үйгө бир сом акча сала алган эмес, кайра алгам. Ал ырысты биякта экен да, кайра келип. Сен негизин биякта деп айтып калып туруп элем эке. Кыргызстанга эле бар деп. Ооба. Аякта ошондой болду. Достордун дагы аякта сапаттары да сезилип калган. Эми адам качан башына кыйынчылык келгенде көп нерсе сезилет экен да. А барчылыктанча билинбейт. Бокста да ошондой го. Мындай карасаң, бүт боксчулар, чоң спортчулар мындай кембагал үй бүлөлөр, балким эркектер, орто үй бүлөлөр, ушундай. Ичине бирдеге жетпей аткан үй бүлөлөр да. Адам дагы мындай да, бокста дагы утуп атсаң эле баардыгы эле мен кылган болуп чыгат. Мен жардам, мен айткан мындай. Утулуп калсаң эч ким жок да. Ооба. Агайың болот, анда ошо главный тренер болот. Ошондой эле жакындарың эле болбосо калганы мөн чыкпайт да. Утсаң эле болду. Мен аны алып бергем, буну алып бергем. Андай жашоодо болот да. Азыр ушундайлар чыгып атабы ортодон? Чыгып атса керек, мен айттым, интернет эч нерсе азыр. Аларга да убактым болбойт да. Жакшы. Негизи убактыңызды кандай мындай бөлүп атасыздар? Азыр учурда оор болсо керек, жакта чакырып, мындай сый көрүп, чакырууларга анан
биринчи очередь ушу намаздарга бөлөбүз. Үй бүлөгө. Анан чакырууларга барып келип жүрөбүз. Чын-чынында көп чакыруулар болуп атат. Бардыгынан кечирим сурайм, бардыгына деле баргым келет, бирок убакыт ушундай нерсе экен, бардыгына успеть кылбай калтабыз. Эми буйруса, аларга дагы секин барып келебиз. Жакшы. Эми негизи чын айтканда мындай биздин боксто, биздин спортто сиз айрыкча сиз мындай былтыр ошо дүйнө чемпионатынан кол алгандан кийин эле мындай кичине болсо дагы акча пайда болуп баштады да. Чоң болсо да, чоң акча, кичине акча пайда болуп баштады. Ага чейин эми билейген эми биз азыр көп эле сизди азыр көрүп атат да. Буга чейин канча деген жыл, 20 жыл, ошончо жылдан бери мындай эмгектенип келип атасыз. Мына агайыңыз айтып атат, бекер машыктырган деп атат мунарды. Бекер машыктырган. Ошондо атасыз. Эми чынында ооручу болгондо анын баарын биз көрбөй да калдык да. Эми көп көрбөй да калдык. Сиз өзүңүз айтпайт экенсиз да көпчү эми. Чын айтканда көп айтпайт экенсиз. Жөнүндө коелу деп баарын менет кылганбыз деп коет атасыз да. Негизи ошол учурда таштап кетейин. Бул чөтө бул бокс болчу да эмес деген болду эле учурлар. Ар бир спортсменден андайлар болсо керек. Сиз кайсы учур болду ошол? Эми алар айттым, өзүңүз эле айткандай алар өттү кетти да. Жок, мындай сиз балким мындай азыр ошондой учурда бир биздин спортчу турат да. Ошондой так сиздикиндей учурда турат. А сиз айтып койсоңуз, менде да ошондой учур болгон. Ошону жеңип кетсең болуп кетет десе, балким ошого аларга ар кыл учур болушу мүмкүн, бирок жеңип кое берсин да, кайсы учур болбосун. Ал эми бир спорт ушу учур десең, башка спортсмен учуру эмне болот? Өзүчө. Кыскасы жеңсе эле кайсы учур болбосун. Мисалга ар кимге ар кыл сынгоо келет да. Ооба. Бирөөгө үй бүлөсүнөн келиши мүмкүн, бирөөгө каражаттан, бирөөгө ден соолугунан. Просто Аллах Тааладан сурасын, намазын окусун. Анан өзү эле Аллах Таала жол көрсөтүп коет. Жакшы экен. Азыркы учурда ошол жаш боксчулар келип атса керек сиздер кеңеш сурап мындай Мунар беке, мурун тааныгандарчы кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, ошо сиздей болуш үчүн деп көбүрөөк болсо керек. Ошолорго эмне деп атасыз азыр? Агайыңар дук болот атам. Эң башкысы көп ошол негизи көңүл бурат экен, ошо агай дук деген сөз мындай экен да көбүнчү. Агай баарысы дук атпайсыз депчи. Бирок мындай чыны ук деген ал кандай ошол? Ошо чыны ук деген кандай эми агай айткан так аткарып турса эле. Анан дисциплинаны кармаса, көп телефонго берилбесе, телефондогу энергияны көп алып коет да. Калгандары секин азыр берде баардыгын айта албайсыз да. Канча эсиңен чыгат. Спортсмен өзү жашап жүрүп ошону үйрөнүп алат да. Просто ошону айттым, ошондой моменттер болгондо, кыйынчылыктар, кичине сабыр кылып койсо. Аллах Тааладан сабыр сурабагыла, сабыр кылгыла, жеңилдик сурагыла дейт. Аллахым жеңил кыл деп кете бериш керек да. Акыркы суроолор болсун эми биздин бокс тууралуу. Баарыбыз эле азыр мактап атабыз, биз бокс жакшы болуп атат деп. Анан негизи сиз кандай көрүп атасыз биздин азыркы боксту? Анан кайсы жактарын мындай жакшыртса болот? Сиз эми бокстун ичинде жүрбөйсүзбү? Эми ичинде процессте практикуюш мен бокс жакшы көрөм, бирок мен сырттан да мындай көрөм. Бирок сиз ичинде катары киши. Кайсы жактарын дагы жакшыртсак болот? Катасын айтпайлы эми, маягын дагы басым кылсак сонун болот деп. Эми азыр мен өзүм деле ушу жүрөм го, өтө биздин спортсмендер, өтө боксерлор, өтө мындай мыкты деңгээлге жетип калышты да. Ооба, жакшы балдар. Ооба. А бизде эң жакшы ошо чоң мелдештер көп алып чыкса, сборду көбүрөөк өткөрүп турса, балдар дайым тонуста турат, ийгиликтер көп болот деп ойлойм. Анан дагы бир чоң спорт комплекс болсо, аерде эми бокс, барба баардыгы чоң спорт комплекстер болот го. Ошондой бир Бишкекте бири, Ошто бири, анан барып ар бир областта бирден болсо, ошондо анан сбор кылганга бүт мүмкүнчүлүктөр болуп турса, бизде мыкты спортсмендер өтө көп чыгат. Кудайым буйрса, мына азыр мамлекетибиз өтө мыкты иштеп атат. Алар сөзсүз болот деп ишенебиз. Эмнеге дегенде иштер башталган. Айтып атышат. Жакшы. Бирок могу көп учурда ошо биз буга чейин да эми мамлекетти карап отурганбыз да. Мамлекет нени берет деп эле чын талап коюп атканбыз. Бизде талап, мамлекет эмнеге карабайт боксту? Боргу эмнеге жибербейт депчи. А бирок чын-чынына келгенде эми ошол федерация өзү деле иштеш керек го деп ойлойм да менчи. Спонсорлорду чет жактан таап, ар дайым эле тигилерди карай бербейчи. Анткени эми батыш жакта карасак, аларды мамлекет
карабайт эле экен да. Мындай азыркы Американын эмесин көрдүм, призовойнчу. Алар кандай 30 000 доллар берет экен да, ашып кетсеч, биздикинен азыраак экен дажычы. Демек, башка компаниялар жардам берет экен да аларга. Ушул кандай карайсыз ушул? Федерация балким ушул жакка кетиш керек да, коммерция жакка. Эми аны мен азыр билбейм кандай болушу. Чоңдор өздөрү чечсе керек. Биздин иш бокс дейсиз. Бизден барабыз, урушабыз. Тагдырыбызда бар нерсени алабыз. Берсе алып коебуз, бербесе сурабайбыз, жүрө беребиз да. Жакшы. Мунарбек, мындай суроо да, эми азыркы учурда эми колдоо жакшы эле болуп атат. Мамлекет тараптан өзүнчө, андан кийин жеке компаниялар да келип колдоп атат, батирлер берип, машина берди. Жакшы да, жакшы көрүнүш. Андан кийин бул сизге жеке болуп атпайбы? Мындай, мен ушу боксту өнүктүрөм, ушу боксту азыр мындай ушундай абалда экен, мен бокска салым кылам, демөөрчү болом дегендер болуп атабы сизге келип? Азыр жакшы ошондой демөөрчүлөр болуп атат. Ошолордун бири Таймураз Камчыбекович өтө бокска жакшы мындай салымын кошуп, бизге дагы өзүнүн белектерин берип атат. Андан сырткары дагы бир Айбек деген байке бар. Ал дагы ушундай жалпы боксерлорго өтө көңүл буруп, мындай колунан келген салым кошуп атат. Андан сырткары дагы жакшы башка байкерлер дагы болуп атат. Ошого ушундай колдоочулар болуп турса, мен ойлойм, боксерлордон өтө мыктылар чыгып, дүйнөнү дөңгөрөтөт деп. Ошондой андан сырткары дагы өзүбүздүн залыбыздагы Данияр байке бар. Данияр Асантов, ал дагы мен кичинекеймен жакшы колдоолор берип жүргөн да. Негизи анткени эме эми сиздин ошол мисалыңыз менен сиз менен кадимкидей эле колдонуп туруп элечи, бокс мындай өнүп кетиши мүмкүн да. Эми Мунарбек сиз айтсаңыз, мына мага бергенден көрө, да бокска салым кылалы, бокс жардам берели десе, башкалар келип туруп бокска салым кылып, демөөрчү болсо, сиздин аркаңыздан илеген бокс дүйнөсү Кыргызстанда өнүп кетиши мүмкүн да. Ооба, Кудай берсе, эми ошондой салым кошо башташтым. Мындан биягында дагы мен ойлойм, өтө мындан дагы көбүрөөк салымдарын беришет. Боксерлор өнүгүп кетет. Эми азыркы учурда түшүнүктүү түрдө мына алдыда Шопоков турнири бар, Кыргызстан чемпионаттары бар, андан кийин эл аралык турнирлер бар. Ошол ар бир турнирине сизди чакырганда Олимпиаданын күмүш байгесине эстип чакырат да, ошо баардыгы ушундай калды да. Анан кийин баардыгы сизди сеткада көргөндө башкача көз караш менен келет да. Мурун эми Мунарбек Кыргызстан десе башкача. Эми болсо олимпийский призерду жеңем деген бир ой менен келет да ар бири. Ошону эми кандай жеңебиз, ошону айтпачы. Ошондо мага чыгып аткан соперниктерби? Алар жоопкерчилик сизде башкачараак. Биздин ак жол дегенде башка бештилер, эми Демөө Жадыраев жанагы казак күрөштү го. Эми ак жол Демөө Жадыраев менен күрөшкөн чыкты. Атыгы болсо Олимпиададан призер менен чыкты дагы, башкача настрой менен чыгып жеңип алды да, чын айтканда ошондой болуп кетти да. Мен оюмча сизге да ошондой чыгып керек элдин баары азыр. Ошондой эми ошондой чыкса жакшы болот да. Жакшы болот, Анан бул ушундай олимпийскилер деп коркпой, деп оюн деп чыкса, колунан келген кылса утуп келе берет да. Биз деле мисалга биз өсүп келаткандарга ийгилик каалайбыз, утсун дейбиз. Мисалгачы, өссүн алар дагы. Дайым айтышат, мыктысы жеңсин, күчтүүсү жеңсин дейт турабы. Жеңсин, сонун болот. Буюрса. Сизди бул Олимпиада учурунан болуп атканын айтып калышты да мындай. Мунарбек ошо Олимпиада бүткөндөн кийин карьерасын жыйынтыктайт деген немиш чыгып кетти да бир жерденчи. Ошол кандай чын беле ошол убакытта балки ой бар беле? Мен да ошо айттым, ошо бага айткандардан силерден угутагам депчи. Эми ошондой экен да азыр миш деген. Жөн эле ошого экен да демек, тез эле тарап кетет. Сизде андай ой жок болчу башынан эле? Жок, андай агай менен деле сүйлөшкөнбүз, андай жок болчу. Болгон эмес да. Анткени эми Кудай буйрса Олимпиада бир жагы, экинчи жагы Азия чемпионаты бар, мир бар, Кудай буйрса. Бардыгы бар, Кудай буйрса сизге чоң рахмат. Алла разы болсун, ушундай сонун маек кылып, эми биз үчүн да өтө башкача болду мындай. Чай үстүндө сүйлөшүп көргөн эмеспиз буга чейинчи. Биз отуруп алып мындай сүйлөшсөк, чай үстүндө башкачараак экен. Убактыңызды бергөнгө чоң рахмат, сизге дагы чоң рахмат. Алла разы болсун. Эми мен оюмча ийгиликтердин баары алдыда дагы. Бул деген башталышы. Эң башкысы агай сизге рахмат ушундай баланы бизге тарбиялаганга, сиздин ата-энеңизге чоң рахмат. Сизге да рахмат, ушундай биздин балдарга да тарбия берип атасыз. Ушул сизге балким билинбейт. Сиз жөн эле сүйлөп коесуз, мындай айтып коесуз, дават кылып коесуз, бирок биздин балдарга, биздин ошо көрүп аткан көрөрмандарга бул чоң таасир этиш мындай болушу мүмкүн да. Сизге рахмат чоң. Рахмат баарыңызга, Алла разы болсун. Бул спорт, бизнес спорт, Көңүлү тапырсың болот жырга, Эң мыкты коноктор, сонун маектер, Кызыктуу долбоор, өзгөчө контент.
спортқа Біздің спортқа Оңой эле таап көрсөң болот жырыга Эң мыкты коноктор сонун маектер Кызыктуу долбоор өзгөчө контент Бул спортқа Спортқа Біздің спортқа Спортқа Біздің спортқа Oynaç